Урматтуу кыргыз элим, мен сиздердин кулунуңуздар, тайыңыздар, сиздердин атыңыздар, Сооронбай Жээнбеков айтмакчы кулуңуздар болуп иштеп берүү үчүн номер 4 шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер болуп аттандым. Дейт деп күтүп атышыңыздар мүмкүн, бирок мен андай эмес. Мен азыр ушул элдин бардыгынын тагдырын чечип аткан, жана ким президент болуш керек, ким депутат болуш керек, качан референдум өтүш керек, анда кандай суроолор коюлуш керек, жана башка. Ошолор кандай тартипте өтүш керек, ошонун бардыгын чечип, сен талапкер болосуң, сен болбойсуң, сен камалып чыгыпсың, сен мурда жеп коюпсуң, сен наркотик ташыган экенсиң, жана башка деп талапкерлерди кой бөлгөндөй ары бери бөлүп аткан мекеме мына ушул Борбордук шайлоо комиссиясы. Мына ошого келдим азыр. Эгер сиз органдарга арызданбай, президентке кайрылбай, блогерлерге жалынбай эле үй алууну кааласаңыз, анда эч экиленбей Golden House компаниясына келиңиз. Себеби Golden House'тан үй алсаңыз, курулуштун бүтүшүн саргайып күтпөйсүз, батирлеп жүрбөйсүз, сахар, давление, инфаркт болбойсуз. Ал бул деп акчасын санаганыңызча монтип бүтүрүп, дарбазасын коюп, суу, свет, газын улап, колуңузга документтин карматып коюшат. Golden House утурумдук пайдага эмес, түбөлүктүүлүккө умтулат. Келип эми бул шайлоо кандай өтөт? Кандай өзгөчөлөнөт? Анан башкалардан, мурунку шайлоолордон өзгөчө өтөт деп атат. Эми ошол кандай болот? Ошолордун баардыгын бир сураштырып, көргөзүп берейинчи. Мисалы, мен өзүм түшүнбөгөн жерлерим бар. Эмне үчүн баягы 300 000 сом киргизди, жана Жамбыл Камчиев деген кудулуз айтып чыкпадыбы, кече күнү президентке кайрылды. Урматтуу президент деп туруп, анан кээде Садыр деп атпайбы ал? Неге мындай кылып койдуң деп. 300 000 сомду неге коштуң деп атат. Ошол 300 000 сомду неге кошконун сурап берейинчи сиздерге. Өзүмө деле. Негизи эле өзү 300 000 сом боюнча менин оюм бар өзү. Президент жана башкалар отуруп ойлошту окшойт да. Эми ушул 300 000 сомду жок дегенде коюп койсок, 300 000 сом төлөйсүң деп койсок, анда ошол талапкерлер жөн эле хайп кылуу үчүн чыга тургандар чыкпай калабы деп. Анткени мисалы мен азыр байкап атам, кээ бир талапкерлер бар, алар жөн эле хайп кылуу үчүн ошол 300 000 сомду төлөп, анан бара берейинчи ушу деп атышат да. Өтпөшүн билгендер деле бар. Эми бул жака сезилет да, эми өтөбү, өтпөйбү. Бул жакта анча-мынча буларда талапкерлер бекен. Мына киши келип калды, жакшы. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Сиз эмне жаңылыктан түшпөй калдыңыз? Эми Кудайдын буйругу да. Жок, буйругу болуп сиз азыр кайра катталган келип Жок, мен азыр чечимди алайын. Ал 2006-жылы андай эч кандай неме жок. Эми жок нерсени. Жок, а сизди баягы наркотик ташыган дейби? Ошондо айтып коеюн, кайсын негизинде айтып атат. Жок, ал ошондой эмес беле. Ал жөнүндө биз өзү негизи мурда деле, мен эми сизди сыртыңыздан билем да. Сиз жөнүндө ошондой ушактар бар эле өзү. 96-жылкыны айтып атат, ооба. 2006 жок андай. 96-жылы демек ташыгансыз да? Жок, андай жок. Анан эмне сөз? Эми саясий исмелер. Так. Бул киши кече жаңылыктан чыккан. Бул баягы Араван шайлоо округунан мурда Араванда Алиянаров деген айыл өкмөттүн башчысы болуп турган. Алгач ишкердиген шапалактай темирден антенна жасап баштаган Убай Маткасымов азыр чоң завод түптөдү. Маткасым заводу учурда товарлардын 100дөн ашык түрүн өндүрөт. Заводдогу жабдыктардын эле баасы 300 миллион сомду чапчыйт. Анда азыр 100дөн ашык адам эмгектенет. Мына ушул заводдун негиздөөчүсү Убай Маткасымов жаштарды инженердик кесиптерди тандоого кондойт. Ал инженердик кесип түбөлүктүү деп эсептейт. Маткасым заводунун WhatsApp номеру 0504 20 00 67. Андан депутатка келди, бир созуп отурду. Анан азыр кайрадан эми ушул депутат болгондордун бардыгы эле кайра келгиси келе берет да, негедир көпчүлүгү. Анан буга дагы жаккан окшойт да ал жердеги жанагы кресло. Анан кайрадан депутат болом деп арызын таштаганда кечээ жаңылык чыкты. Аты Жалалидин, фамилиясы эмне экени эсимде жок. Кыскасы ушул киши мурда наркотик ташыган деген эме менен жанагы жөө менен тизмеден чыгарылыптыр. То есть муну талапкер кылып каттоодон Борбордук шайлоо комиссиясы баш тартыптыр. Анан азыр айтып атат, жок, анын бардыгы жалган деп атат. Анан жалгандыгын далилдей албаса керек да. Беркилер өзү бир кайсы бир маалыматтын негизинде, кайсы бир кагаз, архивдеги бир маалыматтардын негизинде анан ушинтип чыгып атабы.
ошонун негизинде бир чара көрүлсө керек. Assalamu алейкум. Сиз да талапкер? Кайсыдан? Алай 8-ci. 8-ci. Шансыңыз кандай? Кудай билет аны бир. Жок, Кудайдан тышкары өзүңүздүн да расчетуңуз болсо керек эми мындай. Өзүмдүн расчетум мен Ал жерде азыр алайдан боло турган болсо, коомдук ишмермин. Өзүм инженер механикмин. 30 жыл республиканын автотранспорт системасында иштедим. Акыркы 2 жылда Алай райондук ынтымак коомунун төрагасы болуп иштейм. Мына ол азыркы тазалыкка үмүт менен таза болот. Шайлоонун тазалыгы. Тазалыгына ишенип, бийликтин ошол жакшы элге кызмат кылалы деген бийликтин саясатын колдоп, чоң үмүт менен элдин талабы, элдин сунушу менен оюп кетип атам. Пулуңуз барбы анан? Кандай? 300 миң бар эми, ал эми көрүнүп турат эми. Аны төктүк, эмнеден көрүнүп турат? Жөн мындай эмеңиз мындай костюм кийген кишилерде 300 миң. Костюмду жөнөкөй адам деле кийет. 300 миң бар берип. Жок, андан нары канча акча кетирем деп ойлоп атасыз эми? Ошого даярдыгыңыз барбы? Кээ бирлери жанагы мыйзамды мүмкүн болушунча бузбайбыз дагы, күнү түнү болгон программабызды айтып эл менен иштейбиз. Тынч. Эң минималдуу чыгым кылганга жетишерлик. Илгерки баягы Мадумаров, Текебаевдардын методу менен кетем деп ойлойсузбу? Кандай? Алардын методу кандай эле? Алар ошол эме кетирбей, мисалы Доорунбек Садырбаевдар жанагы Доорунбай Садырбаевди өзүм методум менен ар бир үйгө барып, программамы айтып, азыркы жетишкендиктерибизди мактап, мүмкүн болушунча элдин мурунку жасап жаткан иштерибиз менен тааныштырып, дагы жасай турган иштерди айтып деп келишке аракет кылабыз. ийгилик каалайбыз анда. Рахмат. Чоң рахмат. Сени таанып, Кээ бир суроолорум жакпай калса, кечирим сурайм. Өзү негизи мен жана айтканым. Каалагандай берет. Жок. Мен айтканым жана. Мен толукмун. Себеби мен любойно резко реакция кылам. Ооба, мен жанагы эмени айтып атпаймынбы? Таза өзүнүм, үмүт менен баратабыз, баары жайында. Макул. Сен молодец. Рахмат. Мен айтайын дегеним. Жүрөт жагат. Сен жагасы кинем. Рахмат. Коом тазалаганга ошондой эмелер керек. Рахмат. Мен жана бул кишиге суроо бергеним эмеден болчу. Рахмат. Жанагы Доорунбек Садырбаевдар убагында жанагы акча кетирбей эле бир боз үйдү тигип алып, анан анча-мынча жерге жыйынды өткөргөнгө тыюу салып, светин өчүрүп, анан ал кишилер ушинтип баягы тоскоолдуктарга карабай, бирок көп акча кетирбей, өздөрүнүн популярдуулугу менен, өздөрүнүн эмгеги менен, анан элге өзүнүн оюн жеткире алгандыгы менен депутат болгон деп айтылып жүрөт да. Анан ошодон улам сураганым, ошолордун формасында депутат болосузбу деп. Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы? Сиздер талапкерсизби сиз дагы? Жок. Талапкер эмессизби? Талапкерлердин өкүлдөрү эмессиздер? Сиз кандай? Кайсы талапкер? Бакиров Артур. Ким ал? Жылдызбекович. Ким? Жаңы талапкер болуп. Жаштарданбы? Ооба, жаштардан буюрса. Алар өздөрү келип мына урматтуу кыргыз элим мен аттандым деп чыгып атышпайбы мына жерден? Региондо бияктан өкүлү болуп. Өкүлдөрү тапшырса да болот экен, Ооба. Документтерин. Ооба. Документтер тапшырылган. Кагаз иштен. Жана подтверждение дегенди алышыбыз керек экен, ошо. Ошонусуна келдиңиздер. Ооба. Катталды деген, же катталбады деген ошол. Подтверждениеси бар экен, ошо допко туруп очередде ошол жерден алышыбыз керек экен. Сиздер төлөдүңүздөр да? Төлөдүк. Азырап келейинчи. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Биз мына сиздерге төрагаңыздарга кирип чыксак болобу экен? Болбойбу? Саламатсызбы? Төрагаңыздарга кирип чыксак болобу экен? Интервью алалы дедик эле бул шайлоо жөнүндө. Келеріңізді білет беле? Кандай десем? Мен эми айтып аткамын го. Мен барсам деп. Сиздер да талапкер? Ооба. Кайсыдан? Первомай райондон. Биринчи май райондон. Атаандаштарыңыз катуу экен анда. Катуу ооба. Бирок биз да күчтүүбүз. Даярдык кандай? Даярдык жок, мындай эле кетип атам. Мен ой бар оюмда.
программа, Программам бар. акча. Жок, машинасы саттым. Машина саттыңызбы? Машина эми канча сомдук машина? 5,5 миң сомдук, 5,5 миң доллардык машина саттым. Ошону менен эле кетип. Ошо менен эле кетем. Сиз анда эр экенсиз го анда. Ошондой стереотипти сындырыш керек негизичи. Жалаң байлар өтөт, же белгилүү өтөт. Ошондой стереотип өтүш керек. Жалаң программа менен анын үстүнө азыр цифровизация убагында мисалы үчүн ошо менен деле утуп кетсе болот. То есть интернет, Facebook, Instagram, YouTube ушуларга таянасыз. Ооба. А бирок ошого айта турган ойлоруңуз барбы? Албетте. Менин программам 8 пункттан турат. Бирок мен азыр Айтсаңыз үгүт болуп калат. Ооба, ал жагы бар, ал жагы бар. Бирок сиз аз акча менен кетип атсаңыз, бирок чындап эле эр экенсиз бирокчу. Негизи мен ошону туура деп ойлойм. Себеби дегенде эл бизнесмендер чыгып атат, же акчам жок деп краудфандинг деп айтып атышат. Негизи өз каражатыңа чыгыш керек. Себеби дегенде өзүң, мисалы үчүн менде эле жумушум бар. Жакшы жумушум бар. Мен өзүм кандидатураны парс катары элге чыгарайын деп атам да. Жакшы. Жанагы азыркы мына шайлоо мыйзамдары боюнча оюңуз кандай өзү негизи? Бул шайлоо бир башкачараак өтөт дешип атат. Анан кемчилиги, артыкчылыгы мисалы кандай болуш керек эле? Кечээ бая Жамбыл Камчиев деген чыкты. Ал ошол 300 миң сом болбой калды. Туура эмес деп. Мисалы сиздин оюңуз. Мен ошого кошулам. Мен ошон үчүн баратам. Ошо шайлоо системасын оңдогонго. 300 миң сом жөнөкөй жаран катар мага мисалы үчүн бул оордук келет да. Мисалы үчүн машинаны сатыш керек. Ошон үчүн бул 300 сомдук 300 миң сом. 300 миң сомдук эрежени буну алып салыш керек. Мисалы үчүн мага окшогон карапайым эл кандидатурасын көрсөткөнгө, оюн айтканга ошого шарт бериш керек. Анын үстүнө жанакы мен кандидатураны айтып атпайбы, мен кандидатура жалдаса болот депчи. Бул деген анда эле жоюш керек. Мен агитаторлор жок эле өзүңдүн оюңду элге жеткирсең болот. Ага мисалы үчүн төлөп деле кереги жок. Мен агитаторлорду жалдабайм. Агитатор жалдабай өзүңүздүн күчүңүз менен кетип атасыз. Болбой, ал башка сөз. Бирок мен өзүм күчүм ишенем. Бирок ушул жанагы 300 миң сомду киргизип атканда мен ойлодум да, бул баягы хайп үчүн, анан таанылбай аткан адамдар таанылып алуу үчүн мүмкүнчүлүк катары карап аткан жокпу? Мындай да, мен өзүм экономика илимдеринин кандидатымын. Өзүм мамлекеттик кызмат 12 жыл иштедим. Эл аралык долбоорлорду иштегем. Азыр частный банк иштеп атам. Мен курсагым ток мындай айтканда. Мисалы, илим жактан мен жетиштим. Мамлекеттик кызматтан эле өзүм салымды коштум. Эл кааласа, мага окшондорду тандайт. Каалабаса жок. Мен өзүм ишимди уланта берем. Азыр ошондо сиз машинасы жок келдиңизби? Машинасы жок келдим, ооба. Мен азыр сурайын дегеним да, мына жакта парковка жок экен. Анан мен мисалы ошол сиздер сыяктуу эле машина менен келдим, бирок мен машинамды 1,5 километр наркы жака токтотуп, анан жөө келгенге туура келди. Ошодон улам ушул жок дегенде ушул талапкерлер ушул биринчи эле көйгөй катары парковка маселесин сезди экен ушул жерден дегеним. Ошолорду сезсе экен, көрсө экен дегеним. Эми негизи айтканда бул жеке менин оюм, бул шаардын борбору мындай алтын квадрат деп коебузбу? Алтын квадратта жөө деле басып койсо болот. Рахмат, анда ийгилик. Макул. Бизге уруксат, салмасызбы? Кире берсек болот, атым Ыдырыс. Фамилиям Исак. Рахмат. Биз эми жанагы мен дагы аттандым дейин десем, папка көтөрбөпмүн, галстук такпапмын. Анан жарашпайбы? Сиз кимиз болосуз? Мен пресс-секретарь. Пресс-секретарь мен сүйлөштүм эле. Так, биз азыр негизи эле ушул жердеги иш процессин. Анан бул жерде мынау мисалы элде айтылып атпайбы, азыр мынада бир талапкер айтып атат, жанагы 1000 агитатор бул калыстык болбой атат, күчсүздөр, алсыздар менен алдуулардын натандаштыгы калыс болбой калат экен деп атышат. Анан баягы 300 миң сом дешип атат. Анан негизи эле шайлоонун уюштурулушу кандай болот? Мисалы азыр бир 20 күндөй убакыт калды деп туурабы? Акыркы эмеге. Ошол 20 күндүн ичинде талапкерлердин баарын каттап бүтөстөрбү? Барын бар жогун жок кылып дегендей. Ошолорго бир жооп алсам дедим. Жок, азыр ошол төраганын орун басары келет, баарын сизге жооп берет, көрсөтүп берет да. Пока бул жерде тартып берсеңиздер болот, бул жерде кандидаттардан документтерин алып атышат, и бул жерде дагы документтерин алып атышат. Азыр токтой элекпи али?
Жок, токтой элек. 30-на чейин беле? Эртең 6-да. Эртең 6-да? Эртең 6-да токтойт. Токтойт. Мына бияқта ден как раз. Акыркы талапкерлер. Көрсө, мына жерде азыр талапкерлер катталып атышыптыр. Эртең саат 6-да каттоо аяктайт экен. Ошого чейин катталып калганга аракеттер. Саламатсызбы? Сиз орунбасар? Ооба. Саламатсызбы. Саламатсызбы? Менин атым Ыдырыс. Мен азыр сиздердин иш процессиңиздерди бир көрөйүн дедим эле, анан баягы элден ар түрдүү суроолор болуп атпайбы? Ошолорго жооп алсам дедим эле. Биз бул жерде ошол талапкерлерге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине талапкер болом деген жарандардын баары ушул жерге келип, бизге документтерин тапшырышат, заявленияларын тапшырышат. Билесиздер, календардык план боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы календардык план түзгөнбүз, бекиткенбиз. Ошол Жогорку Кеңешке депутаттыкка талапкер болгондордун баары көрсөтүү, баягы депутаттыкка талапкерлигин көрсөтүү эртең саат 30-да, эртеңки күнү 30-да кечки саат 6-да токтойт. Бул өзүнүн көрсөтүү боюнча баягы шайлоого катышам деп арыздарын берүү боюнча бул эртең акыркы күн болот да 6-да. Андан кийин биз 2-сине чейин ошол 30-на чейин тапшырган арыздарды жана пакет документов деп атпайсызбы, ошонун баарын карап чыгып туруп, анан 2-сине чейин кимдин талапкерлердин кандай документтери жетишпейт, аларды алабыз. Баарына жетишпеген документтерди алабыз. Анан 9-на чейин биз ошо талапкерлердин баарын каттап бүтүрөбүз. Анан 10-унан баштап бул официалдуу түрдө үгүт иштери башталат. Бирок ага чейин баягы тизменин акыркы, мисалы, мыналар катталды, мынча адам каттоодон баш тартылды деген нерсе качан айтылат? Акыркы тизме. Акыркы тизме биз азыр ошол айтып атпаймынбы, 9-на чейин деп. Бирок азыр биз пландаган боюнча бир 7-лерде чейин каттоо уже баары бүтүп калат. Анан ошондо биз официалдуу түрдө мынча талапкер катталды, мынчасы отказ болду, мынчасы өздөрү мындан ары шайлоого катышпайм деп арыздарын берди деген маалыматты ошо толук беребиз. Азыр мисалы бир ушул жерден суроо да. Жана сиздер баш тарткан күндө дагы апелляция кылуу мүмкүнчүлүгү дагы барбы жокпу? Мисалы азыр Жалалидин беле ошол мурунку экс Нурбай. Кече күнкү отурумда ошол киши азыр кайра келиптир. Мунун баардыгы жалган деп айтып атат азыр. Эми кече күнкү отурумда биз ошол Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлерди документтерин кабыл алуу боюнча бизде жумушчу топ бар. Жумушчу топ кече күнкү өзүнүн отурумунда канчасын каттоого киргизебиз, канча талапкерге отказ кылабыз деп туруп жумушчу топ өзүнүн отурумун өткөрдүк. Ошол отказ кылып аткан кандидаттардын өздөрүн чакырдык, келип катышып бериңиздер, жумушчу топ бүгүн сиздердин маселеңерди карайт депчи. Кээ биринин баягы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү бар да, шайлоо боюнча, финансовый маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрү бар. Ошолор катышты, кээ бир кандидаттардын. 1-2 кандидат өзү катышты. Анан сиз жана айткан Нурбаев бул мен катыша албайм деп айткан. 1 сааттан кийин кайра эле Борбордук шайлоо комиссиясынын отурумуна ошол жумушчу топтун корутундусун алып чыктык. Анан жумушчу топтун корутундусун ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын отурумунда карадык. Анда дагы ошо сиз айткан Нурбаев кандидат өзү катыша албады. Анан биз дагы Zoom'га ссылка бергенбиз. Эгер мындай физически келе албасаңыз, может онлайн катышасыз десек, онлайнга да катыша албайм деп берген. Кече күнү ал кишинин маселесин карадык. Анан чечимди биз даярдайбыз, ошол эле күнү даярдайбыз. Мисалы, кече күнкү ошо отказ болгон 2 кандидат, мисалы, эртең менен биздин чечимди алып кетишип, уже сотко барышты. Мурунку жанагы чек ара боюнча бизде билесиздер да талапкерлерге бир топ талаптар башкача кирген конституциялык нормада. Анан муга чейинки дагы 2 талапкерге биз жанагы Кыргызстанда акыркы 5 жылда туруктуу жашабагандыгы үчүн деп туруп отказ кылганбыз да. Түшүндүм аны. Азыр мисалы Шайлообек Атазов жөнүндө болуп атат окшойт. Шайлообек Атазовдун жанагы мисалы чек арадан чыкканы, анан келгени, аны мындай ырастасак болот. Бирок мына Нурбаевдыкы жанагы бул айтып атат да азыр. Жок, андай эмес болчу деп. Бирок ага чейин мен азыр өзүнө деле айттым. Сиз жөнүндө ошондой наркотик ташыган деген сөз ушактар мурда эле айтылып жүргөн деп. Анан ооба, ошо десем жок, анын бардыгы жалган дейт. Анан азыр ошол сиздер ошол чечимди кабыл алып атканда эмнеге таяндыңыздар? Мисалы бир архивдик документтер бар беле, маалыматтар бар беле, соттордун бир
кандай десем ушундай бир чечимдери туура бар. айтасыз. Бизге келген талапкерлердин бардыгын бизге байланышкан документтерин алгандан кийин заявление таштадыбы талапкерлер. Биз ошол талапкерлердин фамилиянын, ат жөнүн жанагы 5 органга жөнөтөбүз. Ыйгарым укуктуу, өкүлчүлүктүү органдар ооба. Укуктук коопсуздук кызматы, мына погранслужба башынан эсептесек, бул чек ара кызматы, эме диплому боюнча аныктайт бул Минобраз, билим берүү министрлиги. Андан сырткары жанагы дин иштери боюнча мамлекеттик агентство бар. ГУИТ МВД бар, соттуулуктар боюнча карап берет. Анан ошол Ички иштер министрлигинин ГУР кызматы 5 органга талапкерлердин аты жөнү менен түшкөндө эле биз жөнөтөбүз 5 органгачы. Ал жактан бизге маалымат келет. Кээ бир кандидаттар боюнча чек ара кызматы боюнча мисалы 6 айдан ашып кеткен жашаган деп айтып атат, же болбосо кээ бирлерине чыккан эмес, жакшы документтери мындай соответствует деп келет да. Анан ошол кечеги каралган маселелер боюнча айтсам, мисалы Нурбаев боюнча, ага биз жанагы Ички иштер министрлигинин кылмыштуулукка каршы башкармалыгы бар да, ошол жактан бизге официалдуу түрдө алардын каты келди. Нурбаев жөнүндө. Анан то есть ГУИТтен, Ички иштер министрлигинин жана ГУИТтен соттуулугу боюнча деп официалдуу түрдө кат келди. Анан ошол башкармалыктын башчысы, ошо милициянын полковниги өзү келип, биздин отурумда, жумушчу топтун отурумунда дагы, Борбордук шайлоо комиссиясынын отурумунда дагы ошол маалыматты өзү тастыктап берди. Документ алды. Документи боюнча ушул соттуулугу ушундай бар, талапкер болбогонго, мындай болгонго каршы келет деген мааниде эми өздөрүнүн документтерин алып келип турган отурумга катышып тактап беришти да. Ар бир орган биз жөнөткөн запрос боюнча алар тастыктайт маалыматтарын. Бир эле документти жөнөтүп койбой, бир өкүлү келип ошол отурумда катышып маалымат берет. Буга чейин ал депутат болгон да. Буга чейин диплому жоктордон дагы айрымдары болгон. Мисалы Төрөбай Зулпукаровдун диплому жок болчу. Аны кийин тастыкталды. Ал кечеги шайлоого катыша алган жок, мурункусуна, мындан мурунку. Андан мурун депутат болуп жүргөн да. Эми ошолор кантип өтүп кетип атканын да азыр өтпөсө билесиздер, 21-жылкы Жогорку Кеңештин шайлоосунда жаңы норма кирген, талаптар кирген, бул жогорку билимди болуш керек деп. Биз ошондо билим берүү министрлигине дагы азыркыдай эле запросторду жөнөтчүбүз. Ал жактан маалымат келчү, ошолордун маалыматына таянып биз талапкер болуп катташчубуз. Мурун билесиз, соттуулугу болуп, бирок жоюлган, погашенный, не погашенный, же болбосо акталган дегендер дагы Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер боло алчу. Быйылкы ошол Кыргыз Республикасынын президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга бир топ өзгөрүүлөр кирбеди. Азыр дагы соттуулугу болуп, кыскартылган болсо, жоюлган болсо, бул талапкер боло албайт. Реабилитацияга жаткан, же болбосо реабилитацияланбаган деген нормалар бар. Ошол жана статьяларына карап бөлүнөт. Мурунку эле ошол жоюлган, акталган дегендер шайлоого бара алышчу. Азыр андай нормаларды алып салды. Соттуулугу болсо, бул талапкер жоюлган, жоюлбагандыгына карабай азыр каттала албайт. Ошон үчүн азыр бизге келген талапкерлерди ошол аябай мындай дыкат карап атабыз да. Анан кээ бир ошол органдар берген маалыматтар менен кээ бир кандидаттарга биз отказ кылып атабыз. Каттоодончу. Анан эми бүгүн Нурбаев келди, биздин чечимди алат. Анан биз отурумдан кийин талапкерлерге сразу эле айтабыз, сиздин укугуңуз бар. Эгерде Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы болсоңуз, соттошконго укугуңуз бар деп айтабыз. Эгерде сот анын доосун же болбосо анын суранычын канааттандырып кое турган болсо, сиздер соттун чечимине административдик сотуна кайрылат. Анын чечими чыккандан кийин эгер макул болсо, макул болбосо дагы бул эгер жогорку сотко кайрылганга акысы бар. Ошол точканы жогорку сот коет. Жогорку соттун чечими кандай болсо биз аны аткарабыз. Жогорку сотко чейинки ошол мисалы административдик сот, анан дагы бирдеме сот, анан баягы жогорку сот деп отуруп, соттон кийин эле жогорку сотко барышат. Ошол
кандай десем, ошол эки соттун чечимин батыраак чыгарта койгонго булар үлгүрөбү азыр 3-4 Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо эгер кезектеги шайлоо болсо өзүнүн сроктору бар. Азыр бизде азыркы шайлоо кезексиз шайлоо болгон үчүн бардык сроктор 3-төн 1-ге кыскарат. Азыр бизде деле ошол каттоого жанагы талапкерлердин коюудагы сроктору кыскарды. Андан кийин документтерди биз 10 күндүн ичинде карачубуз. Эгер кезектеги шайлоолор болсо, азыр кыскарган үчүн 7 күндүн ичинде карайбыз. Агитация мисалы 1 айда болчу, азыркы кезексиз болгон үчүн 20 күн болуп атат. Ошол эле учурда биздин ошол конституциялык закондо каралган 3-төн 1-ге кыскарганда, мисалы баягы 3 күндүн ичинде караш керек деген нерселер 2 күндө болот. 5 күн болсо 3 күндө болот. Ошондой ыкчам мындай эме көрүшөт да. Мисалы сотко кайрылса дагы алар кээ бирде болуп атат, ошо күнү эле карап берип атышат, же болбосо эртеси карап берип атышат да. Анан булар азыр жана талапкерлер. Булар талапкерлер. Азыр бат эле дароо эле акчаларын төлөп атышабы жана 300 миң? Азыркы маалымат боюнча бизде бүгүнкү күндө 532 талапкер өздөрүнүн арыздарын ташташкан. Азыркы кечкиге дагы информация, маалымат жаңыланат, көбөйөт. Алардын ичинен бул 129 бизде регистрация болду. Алардын ичинен 80 эркектер, 49 аялдарды түзөт. Ал эми жанагы ошол 532нин ичинен азыркы эртең менен мен маалымат алгам, бир 300дөй талапкер уже шайлоо взносторун төлөштү. Эгерде баш тартылып кала турган болсо, сиздер анын акчасын кайра өздөрүнө берип турасыздар. Азыркы конституциялык закондо ошол жаңы норма, мурун билесиздер, кандидаттар 100 миң сом өлчөмүндө шайлоо күрөөсү деп аталчу. Алар кандай бир себептер менен кайра депутат болсо, ал жанагы күрөөлөр кайра кайтарылып берчү да кандидаттарга. Азыркы нормада ар бир кандидат 300 миң сом өлчөмүндө шайлоо взносу деп айтабыз. Взностор булар кайтарылбайт. Алар республикалык бюджетке кетет. Жок, мен айтайын дегеним жанагы талапкер болуп катталбай калса. Катталбай калса деле, өздөрү заявление жазса деле, жана 300 миң сомду элегер төлөп койсо, ал бюджетте калат. Калат. Демек, жон гана хайп кылам деген күндө дагы, ал хайп ошол 300 миң акысы баасы 300 миң сом болот да? Ооба. Анан 300 миң сом боюнча дагы мындай негатив айтып атпайбы? Ошолор боюнча да айтып койсок, биринчиден бул мыйзам чыгаруу органы, бул жогорку кеңеш. Ал жерде да талкуулап атканда аябай талаш тартыш болгон, 300 миң сом көп деп коомдук талкууга чыккан. Анан эми 300 миң сомду мындай караганда, эгер баягы көп дегендерге айткым келет да, бул биринчиден ошо конституциялык законго кирди. Борбордук шайлоо комиссиясы бул норманы, законду биз аткарууга тийишпиз. Биз борбордук шайлоо комиссиясы шайлоолорду өткөрүү боюнча органбыз. Анан экинчиден бул 300 миң сом болгондун дагы бир мындайча жагы, талапкерлердин жоопкерчилигин мындай көтөрөт да, жоопкерчиликтүү болот деп ойлойм да талапкерлер. Мурун ошо 100 миң сомду төлөп коюп, анан 10 күн калганда баягы норма болчу да, бюллетендерге жана тексттери жана такталганга чейин мындай күндөрдө алып алса болот, анан кайра акчасын алып кеткенге деген нормалар болчу. Азыр эми даже бүгүн заявление тапшырып, эртеси 300 миң сомду төлөгөндөн кийин биз борбордук шайлоо комиссиясы отказ кылганда дагы, же болбосо өзү катышпайм деген күндө да 300 миң сом калып атат да. Анан эми ошондой мыйзам чыгаруу органы, жогорку кеңешке депутатка аттанып аткандар мындай серьезный отношение шаг кылып да, анан ойлоп туруп барыш керек. Бул ошол кандидаттардын жоопкерчилигин мындай тактайт деген оюм бар да. Дагы 1000 агитатор жалдоо боюнча дагы сөздөр болуп атат. Ал жөнүндө анан жооп берсеңиз кандай болот? Азыр буга чейин мына кайсыл документтер талап кылынат? Талапкердин өзүнө мындай бир көргөзсөңүздөр болобу? Мисалы сүрөтү, диплом, көчүрмөсү дагы эмне? Биринчи эле бизде азыр мындай көрсөк болобу же кандай? Нурсултан эме барбы? Перечень документов. Бир переченди көрсөтсөң, мондой бирден ачып көрөт. Жок, полностью жана форма 4, форма мындай деген. Же болбосо азыр буга чейин кабыл алынган талапкердики мындай ачып көрсөк болобу? Бүгүнкү келгендер көбүнчө эле жанагы 1-2 документтери жетишпегендер да. Чала.
чала жетпеген 1-2 документтери же болбосо жана шайлоо взносу боюнча алып келгендер эле болот. Буга чейин бир пакеттердин баарын алып келчү да. Ал жерде форма жанагы эң башкысы эле өзүн өзү көрсөтүү жолу менен жанагы округун көрсөтүп, кандидаттын аты жөнү менен өздөрүнүн арызы болот. Андан кийин 4-1 формабыз бул кандидаттын өзүнүн тастыктаган жанагы сведения, маалыматтар болуш керек. Ал жерде паспортный данные, кайсыл жерде жашайт, иштейт, анан ар бир жерине киргизип койгонбуз. Кыргызстандын сыртына чыкканбы, чыкса да кайсыл убакта чыккан, кайсыл убакта кирген, билими боюнча. Булар азыр перечень, Бул перечень. Ушул перечень менен ичинен азыр мындай көрсөтүп болот азыр. Элге деле кызык болсо керек азыр эми мындай эгерде кимдир бирөөңүздөр келечекте же бул жака кимдир бирөө депутат болом дей турган болсо, мындан ары кандай документтерди даярдай жүрүшүңөр керек, эмнеге даяр болушуңар керек дегендей. Так, мунун окушубуз керекпи азыр? Бул ушул сразу эле көргөндө талапкерлердин таблицага түшүрүп койгонбуз кайсы документтер. Бул бардыгы перечень ушу менен өтөт. Так, азыр ушуну көрөлү да мына. Мисалы, талапкер кандидаттын көп мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкер болуп көрсөтүлүү ниети жөнүндө арызы, анан кийин көрсөтүлүп жаткан талапкер жөнүндө маалымат. Бул маалымат дегенде эмнелерди камтыйт эми бул? Маалымат өзү жөнүндө берет. Мен айткан жанагы резюме жылы, жок, резюмеден дагы сырткары маалыматтар бар. Бул жерде туулган жылы, кайсыл жерде жашайт, билими кандай, сыртка чыкканбы, иш тажрыйбасы кандай, кайсы жерлерде иштеген, соттуулугу барбы, же болбосо жанагы кылмыштуулук боюнча ОПГ деп атпайбызбы, ошол жерде каттоодо турабы турбайбы деген маалыматты ушул 4-1 формасы камтыйт. Мына 5-1 формасында башка мамлекеттердин бул жерде декларация толтурат. Бул жерде көрсөтүп койсок, бул жерде кандидаттар бир топ декларацияларды толтурушат. То есть мунул форма бул жөн эмелер, анан алардын бардыгы мунунда камтылабы? Камтыйт. Бул жерде переченди эле берип койгонбуз, бул жерде уже мына бул арыз. Бул арызды берет. Анан кийин жанагы жөнүндө маалыматтарды берет. Могул жерде баарын толтуруп чыгышат. Мына экөө бир окшойт ошондо, Экөө бир. Анан бул декларация башка мамлекеттин жарандыгы жокпу деп кош жарандуу эмеспи? Кош жарандуу эмеспи деп бул жерге берилет. Бул диний ишмердүүлүгү үчүн. Демек азыр диний мында кызматкер эмеспи? Жана Талай Сарыбашев дегендердин темасы көтөрүлбөйт экен да, жанагы Бахадыр Сулейманов дегенге окшогондор. То есть мурда биз билебиз эми баягы маалымат каражаттарында Бахадыр Сулеймановдун Казакстандын жарандыгы менен ушу кош жарандуулугу бар экен деген тема бир 2 жылдай мунун күн тартибинен түшпөй турган убагында. Кийин Талай Сарыбашевдин ким аты өзгөртүлгөн бир башкача бир маалымат болуп чыкты. Ким эле аты? Талай Карабашев болуп чыктыбы? Талай Сарыбашевдин эмеси. Ал Орусиянын жарандыгы бар дегенде эмне деп чыкты? Аты бир кызыктай болуп, атын өзгөртүлгөн бирдеме болуп чыкты. Демек азыр андайлар болбойт, Бул жерде өзү ошол мындай как бы өздөрү маалымат бериш керек. Биз жанагы азыр мооздан дальше дагы айтсам, ошол берген маалымат. Азыр мисалы Данияр Үсөнов, Даниил Урицкий болуп алса, ал каттала албайбы ошондо? Бул эми ошондойлор болуп атат эми биздин турмушта. Бирок азыр биз жана паспортный данныйларын алып атпайбызбы? Алып атканда ал өзү мисалы алмаштырылган болсо, ошол документтерин тастыктап көрсөтүп атабыз. Бирок эми паспорт менен алабыз да. Азыр кайсыл адам болсо дагы ошол кандидаттын паспортный данныйлары менен алабыз. Анан бул жерде паспортный данныйлары дегенде ал мурда атын мынча жолу өзгөртсө, ошол оригинал аты кандай болгон, кийин кандай болгон, азыркы бизге талапкер болуп келип атканда кайсыл фамилия менен ошол анда кийин ошондой скандалдар кайрадан чыга берет. Мисалы Мунар Сайпидинов деген бар эле. А мунун мурунку фамилиясы Мунарбек Райымбеков болчу. Мисалы ошолор кандай болот? Бизге эгерде даже ошол кош жарандуулугу аныкталып калган учурларда, эгер даже ошо шайлоочулардын көптөгүшүн алып келип, шайлоодон утуп алып, депутат болгондо дагы бизде ошондой тастыктачуу же болбосо жанагы арыздарды кабыл алсак, биз ошол өлкөнүн
посольствосуна же болбосо биз тышкы иштер министрлиги биздин ошолор аркылуу биз документтерди жөнөтөбүз. Үлгүрөбү? Эми азыр үлгүрбөй калганда, эгер кандидат шайлоодон жеңип алып депутат болгон убакта дагы бизди билесиз да, мандатынан кайра ажыратып койгонго укугубуз бар. Мисалы азыркы учурда ошол бизде бир-эки мындай айтып атышат, бул тияктын гражданы болуш керек дегенчи, ошолорго биз кат жолдодук тышкы иштер министрлигине, кече күнү кат жолдогонбуз. Алар аркылуу ошо посольстволорго, элчиликтерге, анан Казакстандын жанагы тышкы иштер министрлигине жөнөтөт. Алар тастыктап бизге беришет да. Чындап эле жарандыгыбы, мисалы башка өлкөнүн же болбосо бул маалымат туура эмеспи депчи. Бул жеке маалыматтарды чогултууга макулдук берүү түптүү формасы, то есть бул жерде кандидаттар макулдугун берип атат, алардын персональный данныйын бүт изилдегенге макулдугун берип атышат. Булар соттуулугун башкасын бүт архивти көтөргөнгө мен макулмун, мен жөнүндө деген. Макулмун деген документ бул. Андан кийин 8.1 формасы, бул талапкерлер эки ыйгарым укуктуу өкүлдөрдү алыш керек. Бирөө шайлоо боюнча, бирөө финансы боюнча. Ошол жерге талапкер берет, мен эки адамды ыйгарым укуктуу өкүл кылып алып атам деп, алардын паспортный данные менен талапкер кол коюп берет. Ошол эле учурда ушул эле форманын уландысы ошол кандидатка ыйгарым укуктуу өкүл болгонго макулмун деген арыздары. Өкүлдөрдүн арыздары. Анан биз азыр ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн бул арыздарынан сырткары эле алар дагы жана персональный данныйын изилдегенге, обработка кылганга макулдугун берет, паспорттарынын копиясы берилет. Анан эми бул регистрация бүткөндөн кийин, эгер каттоодон өткөн талапкерлер, андан кийин бизге жанагы ишенимдүү адамдарын, наблюдательдерин ар бир участокто ошолорду мондай билдирүү менен беришет. Менин ишенимдүү адамдарым булар деп списоктары менен беришет. Же болбосо жанагы өкүлдөрү же ар бир участкалык шайлоо комиссиясында талапкерлердин байкоочусу болом деген списоктарды беришет. Анан жанагы агитаторлор боюнча келели эми ушул жерден. Ошол мисалы ишенимдүү адам бул акы алып иштейби? Ооба. Азыр агитаторлор боюнча болгондо жаңы норма кирбедиби? 1000 адамга чейин агитатор алганга болот депчи. Азыр ага чейин муну бүтүрө албайлыбы? Мисалы мына өкүлү болгондор, булар талапкерден акы алып иштешеби? Жок, доверенный лица булар жөн эле список менен берилет. Демек булардын салык маселеси көтөрүлбөйт. Жок. Муну наблюдательдер, байкоочулар деле алар жөн эле иштешет. Жөн эле иштешет. Бизде агитаторлор боюнча. Эми агитаторлор. Талапкер менен агитатордун ортосунда келишим түзүлөт. Мынча сом өлчөмүндө сизге айлык акы төлөп берем деп. Ал кандидат менен агитатордун ортосундагы келишим. Мурун билесиз, агитаторлор налоговый барып патент алышып, башка ошол кошумча документтери болчу. Азыр андай жок. Бирок айтып койчу нерсе, талапкерлердин шайлоо фондунан кетиш керек. Ошо агитаторлорго төлөгөн акчасы сөзсүз шайлоо фондунан кетиш керек. Эгер ошол шайлоо фондунан эмес, башка жактан кеткени билинип калса, бул финансылык жагынан аябай эле мындай этият болуш керек. Талапкерлер ошол даже шайлоодон четтетип койгонго чейин барган учурлар болгон да, борбордук шайлоо комиссиясы. Өлчөм чектелгенби? Шайлоо фонду бул 20 миллионго чейин. 20 миллион сом. Сомго чейин. Ал жерде өзүнүн алганда канча болуп калат ал? Собственные средства деп коет. Талапкердин өздүк каражаты, анан жанагы пожертвование. Мисалы, эгер мен талапкер болсом, сиз мага жардам беретинде деп. Донат катары. Ооба, ошол физические лица, юридические лица дейт, анын дагы суммалары бар. Ошо так 228 миң доллар. 200 миң доллар, рахмат. Анан бирок алар бардык финансылык иш ошол талапкердин шайлоо фондунан жүргүзүлүш керек да. Анан бизде азыр көзөмөл тобу бар. Финансылык жактарды карашат. Ар бирин ошол бизде финансовый прозрачность деп коебуз, программа. То есть талапкерден взнос түштүбү, кандай түштү, коддору туура
көрсөтүлдүбү, пожертвование канча түшүп атат, именно фонддон чыгымдарга туура кетип атабы, ошонун баары бизде программада көрсөтүлүп турат. Эгер нарушение болсо, биз сразу эле мисалы банкка нарушениенин кайсылары экенин билип алсак жакшы эле да. Мисалы, азыр мен талапкермин. Мен мисалы бул кишилерди агитатор, үгүтчү кылып жалдадым. Мен шайлоо фондуман акчаны буларга төлөп атам. Ошону эмес, безналичный бересиз. Безналичный. Алардын счетуна котором. Которосуз. Котордум деңиз. Ошондо мен канча сомго чейин буларга акча бере алам? Мисалы мен булар кээ-бир кандай десем, кимдир бирөөлөр 5000 сомго иштешип бериши мүмкүн, кээ-бир 1000 сом бериши мүмкүн. Бирок биз ал жерде мынча сомго чейин сөзсүз мынча болуш керек деген нерсе жок да. Мен айтып азыр аны талапкер өзү чечет. Талапкер менен экөөнүн сүйлөшүүнүн негизинде. Макул. Макул. Мен буларды 50 миңденге жалдап алдым дейли. Ага жол берилет да. 50 миң айлык берем десем. Эми 50 миң бир адамга 50 миң бересизби, 40 миң бересизби айтып атпаймынбы аларга эми. Менин жумушум. Сиздин жумушуңуз талапкер. Анан бирок эми булар өздөрү ошол менден алган акчанын эсебинен салык төлөш керекпи, төлөбөш керекпи? Ал кандай көзөмөлдөнөт? Булар доход алып, налогко барып, патент алып, ошенткен болчу да, бирок азыр андай норма жок, өзү эле ошол кандидат менен ортодо жанагы иштеген акысына агитация жүргүзгөнү деп туруп гана мындай сыйакы катары берет да. Бирок ошондо деле агитаторлордун списогун беришет. Мисалы, сиз талапкер болсоңуз, мен 100 агитатор алдым деп туруп, сиз агитаторлоруңуздун бизге тизмесин бересиз. Биз көзөмөлдөшүбүз керек. Анан билесиз да, буга чейинки дагы жанагы подкуп менен кармалгандар бар. Мисалы, мен мындай бирөөнү жала жабышы мүмкүн, мен агитатормун, анан мага мондай кылды дегендечи. Ошондо биз мисалы ошондой арыздар түшүп калса, биз ошо агитаторлор чындап эле ошо талапкердин агитаторубу же ал эмеспи, же үчүнчү жакпы деп ошону дагы биз карайбыз да. Анан дагы бир суроо, мурда подкуп менен кармалган агитаторлор азыр эми бошонду да, эми алар азырга чейин түрмөдө отурбайт. Анан бирок эл менен жакшы иштешет алар. Кимге акча бериш керек, кимдин баасы канча экенин жакшы билишет мындай алганда. Эми мен ошолорду жалдап алдым. Алган болсом, алар мага кайрадан эле агитатор болуп иштегенге укугу барбы, жокпу? Жанагы мурда подкуп менен кармалып, соттолуп, бирок бошонгондор. Мыйзам түрүндө ал нерсе каралган эмес, бирок азыр эми президентибиз деле айтып атпайбы, ар бир жолугушуунда шайлоо боюнча айтып атат да, элдерге айтып атат, акчага сатылбагыла, акча тиги жолду оңдойм, тиги мектеп оңдойм деп айтпагыла деп атат. Анан азыр ар бир кадам, ар бир кийинки ошол таза депутат болуп барайын, таза иштейин деген бул ар бир талапкердин өзүнүн жоопкерчилигинде болуш керек. Анан эми ойлойм, андай агитаторлор менен иштеген кандидаттар мисалы өздөрү эле мындай албайт болуш керек депчи. Эми ошол мурункусунда ошондой кандидаттарды мындай мыйзамдын алдында жооп бергенге түрткөн агитаторлор менен башка талапкерлер иштебейт го деп ойлойм. Президент айтып аткан менен, президенттин сөзүнө караганда акчанын дамы алда канча ширинирээк да, алда канча дамдуураак. Анан анын азгырыгы күчтүү да, эми акча берейин деп турса жөн эле эми. Анан болгон кирип эле мынтип эле бир шайлап койсун болду деп турса, ал оңой акча да. Айтпаймынбы, ошону биз ар бир жолугушууларда Борбордук шайлоо комиссиясы элдер менен жолугушканда айтып атабыз да. Биз азыр ушул шайлоочулардын укугун коргогонго даярбыз. Шайлоочулардын укугун тебелебей ушул шайлоочуларга аябай жакшы шарттарды түзүп берип атабыз. Эми ушул жерден дагы бир суроо. Акча алган адам жоопкерчиликке тартылабы, тартылбайбы? Акча алган. Добушун саткан адам мындай алганда. Мен мисалы сиз талапкер болсоңуз, сизден акча алып алып мен сизди шайласам. Буга чейинки деле практикада болгон да. Мисалы болгон, буга чейин подкуп менен бир эле талапкер эмес, ошо акча алган кишилер боюнча да иш козголуп, ал Ички иштер министрлиги, то есть уполномоченный орган алар боюнча иштерди козгогон. Алар ошол ишти козгоо баягы взятка алгандагы, бергендагы жоопкерчиликке тартылат деген. Демек бул паракорчулук катары каралат экен анда. Андай боло турган болсо, бул эмне менен жазаланат? Жазасы чектелгенби мындай? Жазасын ал эми укук коргоо органдарынын компетенциясына да. Мен айтайын дегеним, эгерде мисалы мага, эгерде мисалы сиз пара берип аткан болсоңуз, то есть добушту сатып ал деп,
мен добушумду сатып аткан болсом, мен тутулсам, мен сизден 1000 эле сом алдым, а бирок тутулуп калган болсом, мен 10 000 сом же 100 000 сом төлөшүм керек боло турган болсо, мага ошол добушумду сатпай койгонураак, тынчыраак жашоо болмок да. Ошону мындай сезилерлик бир жазасы барбы дегеним. Анан кирип эле мындай объяснительный жазып кайра чыгып кетпей турган. Ал укук коргоо органдарынын компетенциясы. Ошону азыр ачыктап айтып койсок жакшы болмок беле деген. Кайсы жазылат эми ал биздин Борбордук шайлоо комиссиясынын компетенциясына кирбейт да. Туугандар, көрдүңөр, добушуңарды сатсаңар дагы кылмыш жоопкерчилигине тартылып калышыңар мүмкүн экен. Ал добушту сатуу деген бул пара алуу деп эле эсептелет экен. Аны мындай кыргызчага отурсоң ошол эле экен. Пара алуу, добушту сатуу бул пара алуу. Туура го дейм? Туура эле айттым ба? Так. Эми ошол жанагы эме боюнча кимден сурасак экен? Жанагы төрагаңыздардын өзүнөн эле сурасак кандай болот? Жанагы 1000 адам, жанагы Жамбыл Камчиев баягы күнү аябай эмоционалдуу бир кайрылуу жасады. Баягы кудул эми ал деле аксакал киши бир жагынан, экинчи жагынан жанагы эме да эми мындай эл тааныган эле баш көрүнүп калган киши. Ошолорду жанагы төрагаңыздардын өзүнөн эле сурасам кандай болот эле деген да. Жүрүңүз азыр залга чыгып бизге жанагы азыркы айтып атпаймынбы? Шайлоочуларга жакшы шарттарды түзүп атабыз деп. Анан мен ойлойм, аралыктан добуш берүү, шайлоо күнү өзү кандай өтөт, биздин жабдыктар боюнча дагы айтып түшүндүрүп берсеңиз. Мен азыр ошол боюнча да көрсөтсөк биз. Жок, мен эмес, аны өзүңүздөр түшүндүрүп бересиздер го дейм. Жок, бизге сизге түшүндүрүп беришет аны. Мен буга чейин нарында бир жерге барганымда бизге азыр ушул шайлоо маалында иштетилген жанагы компьютерлер азыр бош турат. Ушуну иштете бергиле деп бизге берди деп атышты эле. Ошол компьютерлерди убактылуу иштетип турганга. Азыр ошол компьютерлер кайра жыйналып алындыбы мектептерден же кандай болду? Жок, ал бизде Центр гражданского образования дейт. Жерлерде. Алар пока компьютер, ноутбуктардын баары эле ошол жакта турушат. Алардын азыр бизден сурап алган ошол жер-жердеги ЦГОлордун жана библиотека ар кайсы жерлерге жайгашкан да. Ошол жерде эле турат аларчы. То есть ошолор колдонулабы, колдонулбайбы? Жок, алар колдонулбайт. Алар иштен чыкты. Эми жаңы. Жок, аларга биз убактылуу берип турганбыз. Бизде өзүбүздө жетиштүү. Алар биз мындай колдонууга берип турганбыз да. Кече бир блогерге 7.000, 7,5 миң жанагы айып салыпсыздар. Укканыма караганда. Эми ошол кандай десем? Бир жагынан алганда жанагы талапкер, ким талапкер болоору ал мындай жалпысынан алганда белгилүү эле. Кээ бир мындай шыл, эптүү талапкерлер алдыртан ошол блогерлерди тизмелеп эле мурда маек бербей жүрсө дагы ошол шайлоо мына жакында шайлоо болот деген күндөн баштап эле кыдырып маек берип баштады да алар өздөрүнүн жанагы эмесин. Ошол жерде уруксат берсеңиз, ушул как раз бизде жанагы Борбордук шайлоо комиссиясында 8 жумушчу топ иштейт да. Агитация боюнча, маалымат берүү боюнча жумушчу тобубуз бар. Жанагы мисалы талапкерлерден, шайлоочулардан арыздар түшөт, арызды кароо боюнча өзүнчө жумушчу топ бар. Азыр эле мен көрсөтүп келдим. Ошол талапкерлерден документтерди кабыл алуу боюнча жумушчу топ бар. Азыр ошо сизге как раз азыр актуалдуу болуп атпайбы? Жанагы агитация бузуулар болуп атат, биз айыппулдарды салып атабыз. Ошол жумушчу топтун жетекчиси Абжапар Гапурович бар. Ошол Абжапар Гапурович бизге маалымат берсе, өзү айтып берет. Өзү айтып берсе, ошо жумушчу топтун жетекчиси. Азыр мына жер жанагы жер экен да, баягы биз эмеден көргөн. Теледен, сүрөттөн көргөн. Ушул биздин зал заседания, бул отурум өтө турган жер. Талапкерлердин тагдыры ушул жерде чечилет. Ооба. Калыс, каршы жок. Бул өтсүн, бул калсын дегендей, же бул баягы тизмеден чыгарылсын, же тизмеде калтырылсын деген нерсе ушул жерде. Шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү отурган жер, чоң жыйындар ушул жерде өтөт. Бул жакка чакырылгандар, биздин аппараттын сотрудниктери бул жакка чыгып ар бири выступать этет. Кээде жумушчу топтун эмеси бүттү.
Кечке карадыңыздар, бүгүн эртең менен кечке чейин. 11-де баштадыңыздар. 11'de başladık. Ошол айыппулдарга баягы күнү сиз эмеден байкасам, сиз Марлем Жумушчу топтун мүчөсү, бирок мен сизге азыр суроо берейин ошол. Сиз Марлем Маматалиевден баягы күнү эме алдыңыз. Интервью алдыңыз. Саламатсызбы? Марлем Маматалиевден интервью алдыңыз. Анын талапкер экени, талапкер болоору дайым болчу. Шайлоо качан өтөрү дагы дайым болчу. Сиз бирок алдыңыз, чыгардыңыз. Бул айыппул сизге да салыныш керекпи? Кандай деп ойлойсуз? Жакшы суроо. Жок, Марлен Маматалиев менен подкастты 27 сентябрда чыккан. Шайлоо качан билингени 30 сентябрда болгон да. Ошон үчүн биз белгилүү боло элек да, качан шайлоо болот, талапкер болобу болбойт. Мыйзамдын талабы мындай да, качан эгерде мына 30 сентябрда указ бекилди да, шайлоо болот деп. Ошондон кийин 10 ноябрга чейин такыр подкаст, интервью, үгүт иштерин өткөзсө болбойт. Ошон үчүн менин подкастым ага кирбей калды да. 3 күн Жок, ал юридически кирбей калат. Бирок юридикалыктан алган, мындай алганда, моралдык жактан алганда, сиз дагы билет болчусуз, шайлоо баягы ушул эме болорун Марлем Маматалиев еще жакшы билчү. Анан бирок ага карабай, сиз кенен маек алдыңыз андан. Ал чыкты. Ал жерде анан манипуляцияны аябай жасап атат. Ал айтып атат. Кээ бир эмелер бар, жанагы, не дейт? Кээ бир депутаттар эртең менен мас болуп келет, дейт да. Деп анан сиз сурап атасыз, кимдер деп. Чындап эле эртең менен мас болуп келишеби? Дагы мас болуп келет дейт. Кимдер десе, мен айтпай эле коеюнчу. Эми ушундай манипуляцияны ал сиздин площадкаңыз аркылуу кенен жасады. Сиз ошого жол бердиңиз. Бул кандай, ал жакшыбы жаманбы? Биринчиден 6-чакырымдын депутаттары деп айтты. Бул 7-чакырым эмес, аркысын айтты окшойт. Ошону айтты окшойт. Анда мурда айтты окшойт. Анан негизи бул маекке чакырганым бир максаты ушул, эмне үчүн тарап кеттиңер, эмне үчүн ушундай болду деп. Качан шайлоо болоорун билген эмеспиз. Бул киши койбой билген эмеспиз. Качан? Бирок өзү билет болчу да. Мүмкүн. Мисалы мен шайлоого баягы расмий айтылды го, 30 жарыяланды, 30 сентябрда жарыяланды. Ошол 30 сентябрга чейин эле, мисалы мен билчүмүн. Жогорку кеңеш тарай турганын дагы, качан шайлоо болоору дагы, президент кайсыл күнү кол коерун дагы билчүмүн. Мен угуп турганмын. Ал эми ошол биздин журналист бардыгыбыз. Биз билебиз да, биздин кулагыбыз узунураак элдикине караганда деген. Ушул жагы бар да. Суроо эмнеде болот? Суроо сиздер билип туруп кылдыңыздар деп атам. Жок, айтып атпаймынбы? Мыйзам чегинде болуш керек. Мындай да дурус. Болду. Жок, бир разъяснение. Сиз билем, мен сиз юрист экениңизди билем. Юридикага такап туруп эле баягы де факто де юре деген бар. Сиз азыр де юре алып атасыз, мен де факто алып атам. Мына азыр мындай да, де юре 10 ноябрда башталат иш. Ага чейин деле биз баарыбыз билебиз да, бул талапкер мыйзам чеги бар, 10 ноябрдан кийин кылыш керек. Мыйзам талабына баш ийишибиз керек, туурабы? Туура. Мыйзамга. Моралгачы? Моралга да ийишибиз керек болобу? Макул. Так, убакыт азыраак болуп калды, кечирим сурайм. Абжапарга Курыч, жумушчу топтун, жана мен айтпадымбы, агитация, информироо боюнча жумушчу топтун жетекчиси, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү. Рахмат. Абжапар мырза, салам алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Тынчсызбы? Өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Сизди ушул шайлоо башталганда эле ушул жанагы популярдуу болуп, шайлоо башталганда эле ушул телевизордон түшпөй каласыз. Азыр дагы ошондой доор келди окшойт эми. Ошондой окшойт. Ооба. Кандай отуруп аласызбы же кандай кылсак экен? Же Сиздерге кандай болду? Мага айырмасы жок. Мен билесем, мен көчөдө эле жүргөн балам, ошон үчүн мага бардыгы ыңгайлуу. Мейли көчөгө чыгабыз десеңиз, көчөгө деле макул. Жок, анчалык кыйнабайм го дейм. Абжапар мырза, мен деле билсеңиз керек, мен деле сизден бир нече жолу интервью алып жүрдүм. Азыр мына шайлоонун жанагы үгүт иштери боюнча айырмасын мен жакшы түшүнө элекмин. Азыр кээ бирлери, мен азыр как раз мына Семетей мырзадан да сурадым. Шайлоонун өтөрү белгилүү болчу. Анан ал кайсыл күнү президент кол коет, ал деле мындай угулуп эле турган тар чөйрөгө. Анан ага карабай, кээ бир мына менин коллегаларым деп коелу, блогерлер, башкалар потенциалдуу талапкерлерден интервью алышты. Ал талапкерлер дагы ошону билет, ошого жараша кыдырып, жанагы
интервью берип жүрүштү подкасттарга. Ушул үгүтпү, үгүт эмеспи? Шайлоо мыйзамдарында шайлоо дайындалгандан күндөн баштап шайлоонун ошол расмий үгүткө ажыратылган үгүт кампаниясына чейинки маселелердин бардыгы бул мисалы мени шайлап койгула, мага добуш бергиле дебесе дагы, бирок түз же кыйыр мыйзамда ушундай көрсөтүлгөн, өзүнүн башка талапкерлерден артыкчылыгын көрсөтүү дагы бул үгүт болуп эсептелет. Шайлоо жөнүндө мыйзамдын 22 беренесинин 10 бөлүгүндө ушундай деп, шайланып калуу үчүн ушу бир негиздерди көрсөтсө, же болбосо бирөө шайланып калбасы үчүн каршы мындай каршы үгүт жүргүзүү дагы бул шайлоо алдындагы үгүттүн эрежелерин жана алардын мөөнөттөрүн бузган болуп эсептелет. Ал эми ошол эле 10 берененин 4-пунктунда көрсөтүлгөн ушундай бир башка бирөөлөрдүн алдында артыкчылыкты дагы көрсөткөн болбойт. Ошон үчүн сиз азыр белгилеп аткан эми сиз биринчи сөзүңүз баягы шайлоонун өтүшү белгилүү эле дегениңиз бул кезексиз шайлоо, ошон үчүн ал сиз шайлоо өтүшү мисалы эмки жылы ноябрда болсо анда шайлоо белгилүү эле ушу өтө турган эле десек болот. Бирок 25 сентябрга чейин де факто болуп калды. Жогорку кеңеш чечим кабыл алганга чейин аны таркады деп жогорку кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындоого негиз болду деп эч ким айта албайт эле. Ошон үчүн бул маселени ошол баягы дайындоо эле белгилүү эле коомчулукта эми коомчулук ар түрдүү сөздөр айтып атты. Бул шайлоо өтөт экен, башка сөз өтөт экен деген дагы сөздөр болуп атты, бирок биз факт ошол жогорку кеңештин таркаган күндөн баштап эсептелет дагы 5 күн ичинде президент мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындоо боюнча указ чыгаргандан күндөн баштап мыйзам нову конституциялык Кыргыз Республикасынын президентин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын талаасына түшөт да. Ошол дайындалган күндөн баштап кайрымдуулук иштерин кылса, жанагындай сиз айтып аткандай журналисттер менен маектерди куруп, аларды жарыяласа, бул башка талапкерлердин жанында өзүнүн артыкчылыктарын көрсөткөн болуп калат. Ага ушул мыйзамда өзүнчө көрсөтүлгөн мөөнөттөр бар. Бул мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындалган убакта 20 күн убакыт берилет. Башкача айтканда 10 ноябрдан баштап 29 ноябрь эртең саат 8ге чейинки. Ошол убакта дагы шайлоо фондунан каржылаш керек. Мисалы бирөөнүн сиздин студияңызга барып берсе интервьюну, ал каражат да, ал жерде светти, башкасын бүт эмел да, ал жерде сөзсүз төлөм кылып, төлөмдү дагы ушу шайлоо фондунан каржыланып турганан болуш керек. 20 күндүк үгүт мөөнөтү бар. Мен мисалы кайсы бир талапкер мага кайрылды. Урматтуу Ыдырыс, сен менден интервью алсаң, ошол үгүт материал катары колдонсок деди. Мен макул дедим, акчасын төлөп берди. Эми ошону мен баягы мөөнөт каралган баягы 20 күндүк үгүт мөөнөтү бар да. Ошол күнгө чейин тартып даярдап койсом боло берет, бирок жарыялабайм. Анан ошол баягы 20 күндүк мөөнөткө киргенден кийин анан жарыялай берсем, ал мыйзамдуу болот, Сөзсүз түрдө фонддон төлөнүш керек. Эгерде фонддон төлөнбөсө, же ал убактан башка убакта, 1 күн мурда, 2 күн мурда, же сиз айтып аткандай мына журналисттер айтып атпайсызбы, өзүнүн кесиптештерим ушинтип эле белгилүү потенциалдуу кандидаттардан уже маек кура баштады деп. Ошол эгерде тартып коюп карап турса, анда эч нерсе болбойт. 10 ноябрдан баштап жарыялаш керек. Ошондо бул үгүт иштеринин мыйзамдуу жол жобосуна кирет. Дагы бир мурда бир случайлар бар эле. Сиз дайым эле шайлоодо көрүнүп каласыз дегениңизде мен да эсиме түшүп атат. Мурда бир жарыяланган, гезитке жарыяланган макалалар дагы атайын саясатчылар алып коет. Алып коюп коет дагы, кийин ушу мисалы бир экземпляр алып коет дагы, кийин ошол шайлоо алдындагы үгүт башталган убакта типографиядан кайрадан бастырып, фондунан каржылап туруп, ошол убактагы тарата башташат. Же болбосо азыр сиз айтып аткандай тартып даярдап коюп коюш керек да, анан кийин ошол мөөнөт келгенде жарыялаш керек. Анан дагы бир маселе. Айрыкча ал менин өзүмө тиешелүү деп коелу. Мисалы мурунку шайлоолордо дагы кээде ушундай бир негативдүү учурлар болуп калат. Мисалы мен мурда баягы Бекмырза Эргешев жөнүндө ошол ага жанагы штабынын эшигинен жанагы жергиликтүү чиновниктер кетпей калды деп чыгаргам. Анан сиздер
жанагы эме кылдыңыздар аны. Анын талапкерлигин алып салдыңыздар, кийин бирок соттон кайра эме болуп, анан депутат болду. Алго макул. Мен азыр ошол сыяктуу учурлар болушу мүмкүн. Ошону биз журналисттер азыр ачык шайлоого чейин эле айтып чыксак боло береби же болбойбу? Жок, азыр Же шайлоо учурунда айтсак болобу, болбойбу ошол? үгүт учурунда айтсаңыздар болот. Бирок мен эч кандай ал коммерциялык максатты көздөбөй эле. Мисалы кээ бир талапкер, мисалы бир иш кылып атат дейли, же бир кылмыш кылып атат, же болбосо ошол мыйзамдан сырт бир аракетке барды дейли, же болбосо анын буга чейинкиси эске түшүп атат. Ошону айтсам болобу, болбойбу? Мисалы мен Бишкектин мурунку мэри бар. Ким эле жана Аксакал мэр. Ошол киши депутатка коюптур. Мен ойлодум, ушул киши эмнеге коет эми, бул кишини ким тааныйт эми деп мындай мен эми тийишип жазгым келди ага. Ошону мен жазганым азыр туура болобу эле же туура эмес болобу? Азыр шайланып калыш үчүн же шайланбай калыш үчүн негиз болуучу жагдайларды эч ким түзгөнгө азыр ушул убакта жакшы жок. 10 ноябрдан баштап үгүт мезгилинде жактап дагы каршы дагы добуш берсе, сындасаң да боло берет, мактасаң да боло берет. Мактаса дагы боло берет. Мактаганда жана биз айткандай сөзсүз түрдө шайлоо фондунан каржыланып болуш керек. Сындоо? Сындоо дагы эле. Жок, мен эми кимден акчалам мен сындап? Жок. Мен өзүм эле сындайм да. Жок, ошол мезгилин айтып атам мен. Мактап шайланып калуусу үчүн чакырыктарды бул ошол мезгилде гана кылыш керек да. Мен кайра токтоо. Мисалы мен сындап атам. Мен сизди түшүндүм. Сиз сындап аткан материалды эч ким өзүнүн фондунан каржыла деп бербейт. Бирок сиз ошол баягы жеке беделине шекилдирбей, өзүнүн иштермандыгы же болбосо анын артыкчылыгы же кемчилдиги боюнча айтсаңыз болот. Бирок жеке талапкердин жеке аброюна шек келбеш керек. Бул баягы мага окшогон мындай расмий баягы катталган, мисалы салык кызматында катталган, юстицияда катталган жанагы блогер, журналисттерге гана тиешелүүбү же мисалы азыр Facebook'та эмеде отуруп ар кимге пикир жаза бергендер бар. Болсо болбосочу. Бул бардыгына тиешелүү мыйзам. Алар эгерде агитатор болом десе, мактап жазам мактап чыгам десе, анын артыкчылыктарын көрсөтөм десе, анан агитатор катары анын фондунан каржыланыш керек да, алып кетиш керек. Рахмат, менде башка суроо жок го дейм. Анан үгүт материалдары кадимкидей эле мурдагыдай эле, андай өзгөрүү жок го дейм. Жок, үгүт материал жол-жоболор ошондой эле, плакаттарды чыгаруу, буклеттерди, визиткаларды чыгаруу, анан мындай акысыз таратыла турган да нерселер бар, мисалы кепкалар, жилеттер, бир футболкалар, значоктор, талапкердин же саясий партиянын логотиптери менен алар уруксат берилет. Калгандары андай таркатууну ошол үгүт мезгилинде дагы бул сатып алууга жеңилдетип бир кызмат көрсөтө баштаса дагы, жеңилдетилген бир сатуулар жүргүзсө дагы бул добуш сатып алууга барабар болот да. 196-статьяга өтүп кетиши мүмкүн. Бирок ошол жерден токтоп коючу нерсе, ошол анын суммасын кантип аныктайбыз? Мисалы жилет 200 сомдук болушу мүмкүн, 2000 сомдук болушу мүмкүн. Мен кандидат боло турган болсом, талапкер болсом, 2000 сомдук жилеттерди жакшы сапаттуусун тиктирип, ыдырыш сак деп жаздырып, колдойлуу деп жаздырып таркатсам, ал мыйзамдуу эле болобу? Эми бирок шайлоо фонду мага каржылап атат. Чын эле баягыдай баш кийимдерди, жилеттерди деп айтылган эми норковый баш кийим болушу да мүмкүн. Буларда мыйзамда ушундай жөн эле жалпы жазылган. Менин оюмча эми азыркы ушундай киргизилген шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү киргизилген экен. Эгерде шайлоо мыйзамдарында мындай нерселер ачык көрүлбөй калса, анда биз ушул үгүттү тескөөчү биздин группанын жобосу бар, положениясы бар. Кошумча иликтөө болот. Ошол жака кошумча иликтөө болуш керек ошол положениянын негизинде. Болду. Рахмат анда. Макул, жакшы. Сиздерге да ийгилик. Макул. Таза өткөрүп алыңыздар эми. Узарбек мырза, саламатсызбы? Кандайсыз? Кандай? Жакшы, өзүңүз кандайсызбы? Үйдөгүлөр иштериң жакшыбы? Жакшы, рахмат. Сиз азыр Боршайкомдосуз, Ооба. Мүчөсүз. Мен азыр сиз ошондо сектор кылып бөлүп алган турбайсыздарбы мында? Мисалы үгүт иштерин бирөө, добуш беримдин бирөө, каттоону бирөө дегендей. Анан сиз кайсынысына жооптусуз азыр? Мен арыздарды кароо боюнча. Мисалы ушул шайлоо компаниясында арыздар болот ар кандай. Ошол арыздар келип түшсө, ошол боюнча атайын жумушчу топ бар. Ошонун жетекчиси мен арыздар. Мисалы шайлоо учурундагы арыздарбы же азыр мына кабыл алуу боюнча арыздарбы же баягы нарушение же эмне ошол? Ушул указ чыккан күндөн баштап
жыйынтык чыкканга чейин бул 30 сентябрдан 14 декабрга чейин кандай арыз түшсө, мисалы өткөндө бизде мына ушул убакытка чейин 2 арыз түштү да. Бирөөсү ошо бир талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлү жазыптыр, ошо биздин талапкерди баягы диний маселелерине багыштап мындай козутуу иштерин кылып атат деп бир Facebook группадачы. Анан карасак чын эле бир ошо талапкерге карата мындай мыйзамсыз, жагымсыз сөздөр жазылган экен. Аны биз атайын ыкчам чара көрүү тобу бар да бизде. Ал жерде укук коргоо органдары бар, аларга бердик. Бул жазган кишинин өздүгүн аныктап бергиле. Эми аны Facebook'та ар ким жаза берет да, чыгып алат да ошон. Анан ага байланышса, ал ушундай жаран бар экен. Чынында жазгам, анда мыйзамсыз болуп калыптыр деп мойнуна алыптыр, бирок биздин отурумга келген жок. Анан биз ага айып бул салган боюнча чечим кабыл алганбыз. Экинчиси болсо, арыз түшкөн билесиздер, жанагы Кадамжай да айылдык кеңештин төрагасы бир алдын ала өгүт иштерин кылып ийди. Аны да ошо биз укук коргоо органдарына бергенбиз, карап чыккыла деп. Анан биз ал жаранга да ошо айып пулун салдык. Азырынча ошол 2. Бирок жанагы өгүт иштерин мониторинг кылуу боюнча жугуш топ бар да. Ал жерде дагы баягы мүчөсүмүн, баягы БШКнын мүчөсү катары. Ал жерде ошол мониторингдин аркасынан келген көп маселелерди каралып атат да. Азыр эми арызга го эми баягы мыйзамдуу талаптар бар эми. Арызды караш керек, ага реакция бериш керек, жооп бериш керек деген сыяктуу. А бирок мисалы мен сыяктуулар бар да. Мен эми мисалы бир жерде мыйзамсыздыкты же бир ушундай бир терс көрүнүштөрдү көрө турган болсом, айрыкча ошол шайлоо учурунда, аны мен чыгарып кое берем, бирок эч жерге расмий арыз жазбайм. Ошолор боюнча сиздер өзүңүздөр деле ошол материалдын негизиндеби мындай бир реакция көрөсүздөрбү? Албетте, мен жана мониторинг деп атпайм, группачы. Ошол жерде биздин пресс-службада иштеген кызматкерлерибиз, негизи эле ошо биздин БШКнын мүчөлөрү деле ар кандай мыйзамсыз иш аракеттери болуп атканын байкап калса, же болбосо сизге окшогон активдүү жарандарыбыз жазып анан баягы отметка кылып коесуздар го. Ошондо аны алып карайбыз, талкуулайбыз. Арыз катары кабыл алынат. Ооба, аны деле карай беребиз. Аны биз жанагы КГОрго беребиз. Ушуну жеринде тактап бергиле депчи. Анан кээ бирде мисалы такталбаган деле маалымат болот. Кечээ азыр эле бизде бирөөнү карадык. Балыкчы шаарында дейт, бирөөлөр баягы гуманитарлык жардам таратып аткан экен. Ошону баягы БШКны отметка алып коюшуптур Facebook'тачы. Анан биздин кызматкерлер берди. Анан карап чыксак ал жерде талапкер деле жок, үгүт деле жок, бир топ кишилер өздөрүнүн жолу менен берип аткан экен да жардамды. То есть алар талапкер эмес? Жок, талапкерге да тиешеси жок, талапкер деле эмес да. Ошондой. Бирок аны деле ошо арыз катары эмес, белгилеп коюптур да, маалымат каратары биз карадык. Өзү негизи бизде мыйзам менен бекитип койсо болобу? Ошол мисалы шайлоо учурунда ошол же болбосо мынандай азыр шайлоо каттуу болуп атат, бирок үгүт иштери баштала элек да. Ошондой учурда эч кандай жанагы эмне деп коет, кайрымдуулук иштери кылынбасын дегендей. Себеби ал берки помех болот деген сыяктуу кылса болобу? Жалпы Кыргызстан боюнчабы? Эми аны анда көп эле тыюу көбөйүп кетет. Анда көп эле тыюу көбөйүп. Бул талапкердин өзү, анан жакын туугандары, анан ыйгарым укуктуу өкүлдөрү бар го. Мисалы аялы талапкер болсо, же күйөөсү, же балдары, ата энеси ошол указ чыккан күндөн баштап, шайлоону бекиткен күндөн баштап ошо кайрымдуулук кылганга тыюу салынган ал жагынанчы. Бирок мен эми мисалы мындай да. Мен өзүм башка жерде жашайм, мен тагам башка жакта жашайт дейли. Анан мен бирок бир участкка киребиз, бир округтар чоңоюп калбадыбы азыр. Эми мен талапкер болдум. Менин тагам эми жээниме жардам берип коеюн деп алдыртан, элдин алдынан өткөн киши болуп, мынтип бир эметип койсочу, мындай бир чай берип, башка кылып дегендей. Бирок ал талапкер дагы эмес, мага жакын тууган дагы эмес. Мындай карасаң бирок тагам, бир тууган тагам. Эми жакын тууган дегенди мыйзамда аныктап берген да. Эми де факто де юре деген нерсе бар да, эми кандай кыласыздар? Аны билесиздер, 2021-жылы бир талапкердин кудасы, кан кудасы деп коебуз, добуш сатып алып аткандан кармалып калган, укук коргоо органдары кармаган. Анын дептери чыккан, ар бир шайлоочунун аты жөнү, кайсы участкада экени, анан канча сомдон таратып атканы да чыккан да. Анан укук коргоо органдары кармап, тергөө амалдарын жүргүзгөндө анан тиги мойнуна алган да, ошо кудам үчүн таратып аткам депчи. Анан ал кудасын биз шайлоодон четтеттик, ал талапкердичи. Анан бирок жакын тууганы эмес экендигине карабай, бирок ал мойнуна алып атат да, мен ушул киши үчүн депчи. Анан мен ошол тергөө кызматынын жетекчисине суроо бергем.
мүмкін ал құдасын жаман көрген киши болсочу провокация кылса депчи десем жок бул андай эмес экен деп айтышты да. Тиги талапкер деле биз четтеткенден кийин кайра сотко да берген жок да, мындай айтканда мойнуна алып калышты да. Эми бул тергөө иштерин жүргүзсө биз ошон үчүн ыкчам чара көрүү тобуна беребиз деп атпаймынбы? Өздөрүн аныктап анан аларды чакырса эле тергөөгө барганда мындай адамдардын өзүнүн психологиясы айтып беришет экен, ооба мындай болду. Негизи биз мына сиздердин платформа аркылуу дагы, площадка аркылуу да чакырып кетебиз. Ушул мыйзам талаасында көп мүмкүнчүлүктөр бар да. Ушу үгүт кылгангачы. Убакыт тар экен. 10 ноябрда башталат да 29-на чейин деп атабыз убакыттар. Бирок көп мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы мамлекет тарабынан бекер эфир берилет. Кайрылса болот шайлоочуларга. Дебаттар бар. Аз көбүн мына талапкерлердин 80-90%-ын тааныйбыз да, баягы келип. Көбүнчөсү ошол дебаттан качат экен да. Дебатка барбай койсом эмне болот деп сурашат. Ай баргыла да. Барып өзүңөрдүн программаңарды айтып, өзүңөрдүн оратор экениңерди көргөзүп, парламент деген ошол ат эле айтып атпайбы? Парламент деген француз тилинен сүйлөйт деген сөз да. Анан ошол жака барып сүйлөш керек, элдин көйгөйүн айтыш керек дегендей маселелерди өзүңөрдүн көргөзгүлө ким экениңерди дейин да. Бул да болсо мүмкүнчүлүк. Анан баягы классикалык үгүт иштери бар да. Үгүтчүлөрүн жандап алып үймө-үй кыдырса болот да. Үймө-үй кыдырып, жетишип, жолугушууларды өткөрүп, анан анын баарын эле тыйып салынган эмес. Ой, бизди тыйып коюптурсуңар деген эле баягы негативди көргөнү көп да. Так мыйзамдуу тескерисинче көп мүмкүнчүлүктөр бар азыр. Андан тышкары мына Facebook, Instagram аркылуу үгүт иштерин кыла берсе болот. Сиз эми кайсы бир деңгээлде бир саясий кызматтарда дагы жүрүп калдыңыз, эми мындай губернаторлукту эске алганда, башканы эске алганда дегендей. Анан ошол саясий жагынан сурагым келет да. Мисалы, азыр жанагы кечээ Жамбыл Камчиев кайрылуу жасап чыгып атат президентке. Садыр муну не кылып койдуң, туура эмес кылып койдуң деп айтып атпайбы, жанагы 1000 агитатор жөнүндө. Эми ошол кандай болду? Ошол баягы алсыз менен алдууну атандаштырып койгон жокпузбу? Себеби мисалы сизде экөөбүз атандаш боло турган болсок бир округтан, анда сизде 1000 үгүтчүнү жалдаганга мүмкүнчүлүк бар. А менде андай мүмкүнчүлүк жок. Экөөбүз бирок старттан аттанып атабыз. Ошол жагы кандай болуп калат эми? Алсыз менен алдуунун эмеси күрөшүү жанагы кандай десем, мындай бир калыс эмес же бирдей мүмкүнчүлүктөр эмес дегендей, бирдей шарттар болбой калды дегендей ой болду. Мыйзамда да жазылган ошо талапкерлерге бирдей шарт түзүш керек депчи. Негизи жазылган. Бул эми мисалы жанагы бекер эфирде айтып атабыз, жанагы старт берүү күнүн айтып атабыз. Бул финансылык мүмкүнчүлүктөрдү айттым да. Финансылык мүмкүнчүлүктөр боюнча ошол 20 миллион сомго чейин ар бир талапкер чогултуп фондуна анан коротсо болот деген бар да. Анан бирок ал милдет эмес 20 миллион сом, 20 миллионго чейин. Ошондой эле 1000 дегенде эле жана талапкердин саны. Албетте бул коомдук талкуу болуп атканда биз да пикирибизди айтканбыз. Бул боюнча мен деле айткам, 1000 мындай көп болуп калбайбы дегенде ошол депутаттар сунуштагандар айтты, округтар чоң болуп кетип атпайбы депчи азыр. Анан карап көрсөк, мисалы чоң алай азыр тиги Ош шаарына чейин кирип келди, Мадыга чейин кирип келди. Бул жанагы 20 күндө өзү физически да жетишпейт да кыдырыпчы. Мисалы 27-чи округ Ысык көлдө. Балыкчыдан чыккан Ак суунун эң илчек айылына чейин экен да. Узундугу бир 400 километр экен. Анан бирок сиз айтып атасыз, үймө кыдырса болот деп атасыз. Участкалардын саны 120 экен. Шайлоо участкаларынын саны. Анан бул дагы жетишпей, ошондуктан жанагы үгүтчүлөрдү пайдаланыш керек дегенин да. Үгүтчүлөрдү пайдаланып үймө кыдырса да болот, үгүтчүлөрдү пайдаланып. Анан албетте шаар ичинде Бишкекте мисалы 60 участкалыгы бар. Бирок жанагындай сиз айткан пикирлер жок эмес, бар. Бирок ошого карабастан бул мыйзам. Бул эми жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынды. Дагы бир айта кетчү нерсе, мисалы жанагы 5 жылдык туруктуу жашасын деп атпайбы, 5 жылга депчи. Ошол жерде да жана биздин мигранттардан көп кайрылуулар болуп атат. Мен ишкердик кылып жүрсөм, анан биз инвестиция кылганда акчабыз мындай айтканда адал болуп өзүбүз туура эмес болуп калдыкпы дегендер бар. Мен ошону дагы кандай десем, туура эмес көрөм да. Эми Кыргызстан жаран болгондон кийин улсат эле бериш керек болчу. Жогорку кеңеш бирок кабыл алды бул мыйзамды. Биз аткаруучу органбыз, азыр аткарып атабыз, ошонун талаптарын карап атабыз. Бирок муну келечекте талкуу кыла турган мыйзам, анткени бул ушул мыйзамды кабыл алгандан кийин өзгөртүүлөрдү анан чыгып атат да. Анда эмне үчүн ушул мыйзамды жогорку кеңеш кабыл алып атат? А бирок ошол сөз, сын президенттин дарегине айтылып атат. Сиздерге дагы эмес, жогорку кеңешке дагы эмес. Адатта жогорку кеңеш баягы таяктын көбүн жогорку кеңеш жечү. Тилди ошолор укчу.
Бирок ушул шайлоого келгенде президент угуп атат. Эмне үчүн? Эми президент гарант конституция деп коебуз да. Анан мүмкүн президентке баягы таяк катары эмес, мүмкүн бир ишенич менен үмүт менен кайрылып аткандыр көбүч. Ушул мыйзамды өзгөртүп бергиле. Ошон үчүн айтып атканым, кийинки келаткан парламент состав ушундай мыйзамды карап туруп буларды. Ушулары баягы эми реформа деген бир күн тура бербейт да, бүтө бербейт да. Жашоо жылып атат. Ушунус калпсыз болуп калыптыр. Мүмкүн кийинкиде өзгөртөлү дегенге мындай талкуу болуп атат да. Ошон үчүн мен да айтып атканым ошол. Ушул жанагы 1000 агитатор деле эмес, ушул жагында караса болот деп атам да кийинкидечи. Рахмат. Ийгилик. Рахмат. Сиздерге да шайлоону тынч, таза өткөрүп алыңыздар эми. Чок өткөрөлү. Буйрса. Ооба да. Жок эми чечүүчү сиздер болуп атпайсыздар. Мына жерде колду көтөрүп чече турган буйрса. Ооба. Айтып атышпайбы? Ой жактан барып бата алам депчи, мен айтам ар дайым. Элден бата алгыла депчи. Элдин батасын алыш керек. Колдоосун алыш керек. Саламатсызбы, кандайсыз? Киресек болот, Салам алейкум. Кандайсыз? Алейкум ассалам. Кандай, жакшысыңбы? Денсаулык жакшыбы? Өзүңүз амансызбы? Келип калдыңар. Ооба, келдик. Прямой эфирби? Биз монтаж жок. Биз өзү жалкообуз. Ошон үчүн монтаждап, кыркып, жасамалып отурбайбыз болгондой эле. Кандай, жакшыбы? Жакшы, рахмат. Жана сиз мен келгенде сыртта кирип кетип аткан экенсиз, аркаңыздан киргенге үлгүрбөй калдым. Көрүп атпын. Ооба. Анан сиз кирип кеттиңиз, анан бул жактан. Биз республикалык штаб өткөрүп келдик. Ынтымак ордодо. Ушул даярдык боюнча анан ал жерде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Амангелдиев Данияр Жолдошев өткөрдү. Министрлер болду, анан жерлерде президенттин өкүлдөрү, ошондой эле Бишкек Ош шаарынын мэрлери катышты. Ушул даярдык, уюштуруу маселелер, ошолор баардыгы талкууланып, ушу жумуш болуп атат. Анан неме боюнча баягы биздин оборудованиялар бар да, жабдуулар. Ошолорду барып мындай көрсөтүп бердим да. Шайлоону уюштуруп бердим. Жөнөкөй тил менен айткандачы, кандай болот, биздин жарандар келгенде кантип идентификациядан өтөт, бюллетень кантип берилет, кандай болот, жыйынтыгы кандай чыгат. Бизге деле айтып бербейсизби ошону? Кааласаңар мен көрсөтөлү бербеймби? Бул жердеби? Жок, барбы жокпу? Сонун болот азыр. Ошондой эле кылбайлыкпы? Азыр мен телефонумду алгам. Мисалы мен шайлоочу катары келдим дегендей, анан көргөнүм өтөт. Бул чоң да баягы. Бул сапар жанагы аудитория немечи? Бул сапар жанагы эме да чыкпайт деп атасыздар, бюллетень чыкпайт деп атасыздар. Жок, бюллетень немеден чыгат. То есть жок, мурдагыдай алдын ала мисалы 1 миллион, 2 миллион бюллетень чыгат. Жок, мурда учкун ачык акционерлик коомунда мисалы азыр бизде 4 миллион 287 миң шайлоочу болсо, биз азыр 4 миллион 287 миң бюллетенди печатать этет элекпиз да, заказ берет элекпиз. Азыр эми андай жок. Азыр мындай кылайлык. Биз экөөбүз шайлоочу. Ооба. Биз келдик. Бүгүн шайлоо күн. Ээрчишип келдик. Ээрчишип келдик, экөөбүз шайлоо күн. Анан кийин мыйзамга ылайык биздин жарандар 3 документтин негизинде шайлоодон өтө алат. Бул эл аралык паспорт, ID карт, баягы барбы? Өздүкү. Анан кийин мына телефондордо түндүк приложение, түндүк. Ушул 3 документ бул мыйзамдуу болуп саналат. А права? Жок. Аны биз киргизсек болот. Бирок ушул биздин урматтуу депутаттар биз деле туура көрдүк. Ушул 3 документти мындай юридикалык күчкө ээ катары биз тааныдык. Мисалы биз экөөбүз шайлоочубуз. Биз азыр мисалы биздин пропискабыз мисалы меники Алай округу, сеники каяк? Ноокат округу. Биз Бишкек шаарында жүрөбүз. Же болбосо Чикагодо, Москвада, Лондон, Парижде жүрөбүз да. Биз азыр экөөбүз Алайда, Ноокатта эмеспиз да. Мына экөөбүз бүгүн мисалы Бишкек же болбосо бир Нью-Йоркто жүрөбүз дейлик. Мына биз мисалы Бишкек шайлоо бир каалаган бир шайлоо участкасына келдик. Мына келдик. Мына мен баштап берейин анда. А немең барбы? Паспорт. Бар. Түндүгүм бар. Менде да түндүк бар. Анда давай. Анда биринчи сенен баштайлык. Түндүктү ач. Мына бул шайлоо комиссиясы. Анан ар бир шайлоо участкасы видео тасмага алынат. Биз аны онлайн көрө алабыз. Ошол шайлоо күнү дагы биз каалаган шайлоо участкасын элге көрсөтө алабыз да. Шайлоонун өтүп жатышын. Ачык айкын болот. Мына мисалы бул шайлоо участкасы деп коелук. Мына келдик.
мына мисалы Ыдырыс Ысаков шайлоого келди. Ушул жерден бир маселе. Азыр мына камера турат. Ооба. Бул шайлоо участогу. Ооба. Муну ушул камера онлайн тартып турат. Ооба. Бирок аны сиздер көрө аласыздар. Ооба. Мына БШК көрө алат дейли. Аны коом деле көрө алат. Коомда бүт дүйнө көрө алат. Каерден мен мисалы азыр сиздердин сайтыңыздарга кирип, анан ошол жерде мынау шайлоо участогу же болбосо мынау жак деп туруп мисалы каалаганымды бирөөсүн же болбосо мындай жөн эле мындай туш келгенин эле мышка менен бир бастым. Бизде мисалы номер 27 шайлоо участогу деген 24 бир моментте көрсөтө алабыз, 16 шайлоо участогун көрсөтө алабыз, бирок мындай да. Азыр мисалы биз 16-ны чыгардык, кийин башка 16 ушинтип. Кезектешип себеби, андай кылганын себеби бизде 2622 шайлоо участка бар. Аны бир моментте көрсөтүш канал связи толуп кетет да. Ал жагын түшүндүм. Бирок баягы эл өзү көрөм дей турган болсо, мен ошону баягы тизмеден эле алсам, ал баягы экранга батпайт, түшүнүп атам. Бирок биз бул жактан көрсөтөбүз да. Бирок ошол запись ал ошо 12 саат болот. Мисалы бул жерге бизге кайрылса, эгерде биз ошол каалаган участканы ачып бере алабыз. Мисалы шайлоо күнү силер кайрылып калдыңар. Мына участкада мисалы бир кайрылуулар келип атат, көрсөткүлөчү десеңер биз көрсөтө алабыз. Түшүнүктүү. Биз аркылуу да. Мына өзүңүздөр бирок 16-ны кезектештирип берип турасыздар. Кезектешип мисалы 16 шайлоо участкасын көрсөттүк, мисалы бир 5 мүнөт. Кийинки 16 участканы дагы 5 мүнөт. Ошондо бүт Кыргызстанды неметебиз. Бирок аны кантип тандайсыздар? Мисалы булар тандайт. Жок, проблема жок. Мисалы ким тандайт деймде? Кайсы участканы көргөзүлөт? Мондай пландаштырып атабыз. Улуттук телерадио компания менен журналисттер. Мисалы баягында биз жолугушуу кылдык. Алар өздөрү чечсин. Мисалы биринчи округ Лейлек районунан мынау айылды көрөлүкчү, же болсо Нарын облусунан мынау райондун мынау айылды көрөлүкчү деп эле ал свободно эч. Аны түшүнүп атам, бирок азыр мынау жакта сиздердин өзүңүздөрдүн расмий сайтыңыздар бар да, БШКнын. Ошол жерде 16 шайлоо участогу онлайн дайым көрсөтүлүп турат деп атасыз. Аны биз коебуз. Биз өзгөртүп турабыз да. Жок, ошону кайсыл параметр менен өзгөртөсүздөр? Мисалы, кантип наугат чыгабы? Мисалы биринчи округ. Мисалы биринчи округ. Кезектештиребиз да. Мисалы биринчи округ. Лейлек районунун Гебирк айыл өкмөттүнүн шайлоо участкаларын, Сүлүктүү шаары мисалы. Кийинки округга өтөбүз. Баткен, Кадамжай, Ош, Араван, Кара Суу, Өзгөн, Карагулжа болуп, ушинтип бүт Кыргызстанды көрсөтөбүз да. Азыр шайлоочу келди. Бияк комиссия мүчөсү. Азыр мындай көрсөтсөк жакшы болот да, түшүнүктүү болсун. Бул жак оператор карап турат. Штрих-код чыгышы керек. Штрих-код чыкты. Мындай койду бул жак. Муну Ысаков Ыдырыс Асанович. Чыгып калды. Идентификационный код. Анан мына телевизордон дагы. Бул жактан чыгып, жалпы эмеге картинага көрүнүп турат, Жок, азыр ооба. Азыр. Бирде камера бар экен да, мына. Бул Бишкек шаарындагы участок дейлик, Видео кылабы? Чыкты. Азыр эми бул оператор көрүп турат. Анан бул жерден идентификация. Мен бармаган башчысым керек, Мен дал ушуну алып тур баштан коебуз. Ал да, бул жака мен сүрөтүн чыкты. Дедиңиз ошойт. Колуңуз суулашып. Все болду. Азыр эми мына операторго мындай квитанция чыгат. Бул эсеп алганга. Эсепке, мисалы, канча шайлоочу келди. Бул комиссияда калат. Мына. Ысаков Ыдырыс. Бул мына Бишкек участкасы, а сиздин участкаңыз 55-63. Ноокат мына көрсөтүп турат. Сизге бюллетень чыкты. Бул Ноокат округунун бюллетени.
Мына жерде Бул бюллетень сизди тапты да. Уникалдуу номеру менен болобу? Же мына Штрих-код. Мына 55-63. Мына бюллетень чыкты. Сиз бюллетенди алдыңыз. Бул жакта биз 90-59-ду биринчи болобуз. Азыр экранга көрсөтүш үчүн биз 13-28-ден өткөрдүк. Жок, Бишкек шаарынан өтүп атат да. Сан Урна Монуку 90-59 Москва. Жок, хорошо. Анан азыр белгиле кабинкага кирдиң болду. Ооба, кирдим. Бирөөсүн белгиледим. Бирөөнү белгиледим. Бул азыр действительный бюллетень. Жарактуу. Ооба. Мисалы экөөнү белгилеп коюшу мүмкүн да. Туурабы? Ооба. Атайын бузуп мындай жараксыз кылып коюшу мүмкүн. Бул асууда 2 бөлмө бар. Жараксыз бюллетендерге и жарактууга. Азыр бул жарактуу дейлик. Себеби бир эле талапкерге тош берилди. Бул азыр 90 биз тест кылып атабыз. Бул башка уйуктики. Тозду койгонбуз да бул жерде кассо. Азыр бул жактан экрандан чыгышын үчүн деген бул жакка коюп койдук. То есть бул азыр кабыл албайт мына. Бул башка уйуктики кылып койдук да азырчы. Тигиден өтсө алат. Болду, аны түшүндүк, бирок Сиз өтсөңүз болот. Мына анда азыр мен өтөйүн, аз токтогун аны. Биздин батарейкабыз бир аз эме болуп калыптыр. Мына сиз чыктыңыз. Мына Шайназаров тынчтык. Оң кол сол колдук окшош эле болобу? Бүт onun манжа бар. Бүт 5 манжа да. Азыр биз постоянно тесттерди жүргүзүп атпайбызбы? Эртең дагы 30 октябрда как раз эфирден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен суранып кетет элем. Эртең биздин жарандар шайлоодон өтүп койсун, бул тестовый режимдечи. Ал максат эмнеде? Биздин элибиз келип көрсүн да бул кантип кандай шайлоо өтөт. Мына мен тестте дагы мына талапкерлердин аты жазылбай жөн эле мындай эле болобу? Талапкерде эле? Жок, аты жөнү жазылат. Биз каттоо бүтүргөндөн кийин каттоо бүтөт да. Азыр документтер тапшырып атышат да. Талапкер болом деген ошого мөөнөт бар. Алар бүтөт. Анан кийин биз 9 ноябрга чейин же катташ керекпиз, же каттабаш керекпиз. Ошол катталган талапкерлер анан бюллетенге түшөт. Уже фамилия, аты, мисалы кечеги тестти айтам. Жок да. Талапкер 1-2 деп эле кетет. Мисалы муну алдым, мен комиссияга тапшырдым. Мына жерде мисалы белги койдум. Onu түштү, көрдүңүзбү? Муну кара. Бул бая жараксыздарга. Эгерде анан кийин мисалы мен жакшы эмес адаммын. Мисалы мен Бишкектен шайлоодон өттүм, мага азыр Алай округунун бюллетенин берди да. Мына. Мына 52-50 бул мады. Мен айылым да. 52-50. Мен азыр бир талапкерге добуш бердим. Анан учтум ошко. Же башка жакка, же башка шайлоо участкасына барып, дагы өтөйүн деп атам да. Да, экинчи жолу добуш берейин деп атам. Башка немеге. Башка участкага келдим да. Мына кайрадан койдум. Мына кызыл чыгат да. Мына жерде жазылып турат. Сиз дейт 29 октябрь 15:32 минут 38 секундада уже өттүңүз. Мына 13:28ден деп мага уже бюллетень бербейт. Экини коюп салып көрсөтүп койсузбу азыр ошол жактан. Азыр мисалы мына берки бюллетень, мен буну атайлап онда жараксыз кылып атам. Көрүп турсаңар, мына 2 талапкерге мен добуш бердим. Бул эми жараксыз да. Анан муну кара турат го, кара. Вот ошол жерге түшүш керек. Рахмат. Аркы жака оодуруп кайра булга салып койду. Ооба. Муну чоң немеси баягы жарактуулар чөп. Жараксыз да? Жакшы адамдар бар көбүрөөк да дегендей. Анан кийин ар кандай неме болду да, баягындай суроолор болду. Мисалы мурда 5 жабдуу жасаган функцияны азыр муну өзү жалгыз жасайт да.
Мурда ошондо бул кубаттуулугу канча мисалы бир сааттык? Жок, аз. Мисалы, мурда кандай болчу? Шайлоочу келет, паспортун берет, анан идентификациядан өтөт, анан бармакты, анан неме берет, мондой чек берет, анан бюллетень берет. Аны баардыгын азыр мына ошо бир аппарат ошо функцияларды жасап атат да. Туура, эми түшүндүм. Мурда наркы жакта киргенде бирөө паспортты текшерчү, бирөө мынау бармактан өткөрчү, анан бирөө бюллетень берчү, анан бирөө да мынтип карап койчу, анан кийин барып ошол 4-5 киши отурат эле. 4-5 киши бир жумушту аткарып жүргөн экен эле да. Ошондой десек дагы болот. Ошо 5 жабдуу, 5 функцияны азыр мына бир аппарат. Түшүндүм. Бул аппараттын мүмкүнчүлүгү биз бунун мүмкүнчүлүгү чоң. Биздин анализге таянганда бир жаранга ашып кетсе 1 мүнөт вакыт кетет да. Шайлоо участкасына келип шайлап кеткенге чейин. Ошон үчүн эртемен 8-ден кечки саат 8-ге чейин бул аппарат 800-дөн 850-ге чейин шайлоочуну тейлей алат. Эми ошондо ар бир участкага ушундай аппараттан канча адамды коесуздар? Бул шайлоочунун санына жараша болот. Мисалы, кээ бирки участкалар, мисалы 200-300 шайлоочу болушу мүмкүн. Ага бир аппарат жетиштүү. Ошол эле учурда кээ бирки шайлоо участкаларында 2500-2000 шайлоочу болушу мүмкүн. Ага биз уже 3-тү коебуз, 4-тү коебуз. Анан запас ар дайым турат. Эгерде шайлоочулардын саны көбөйүп кетип аткан учурда ошо коебуз да. Анан бул жерде дагы дырс мындай да. Бунун жөнөкөйлүгүн мен көрсөткүм келет да. Мурда биз бюллетендерди учкун акционердик ачык коомдо печат этчүбүз. Азыр мына көрдүңөр, ошол аппарат бюллетенди берет. Канча шайлоочу келсе, ошончо гана бюллетень берилет. А мурда 4 миллионду бастырып, аны баягындай вооруженный охрана менен жерлерге жеткизүү, аны круглосуточный охрана, кийин анан албетте ашып калат, бир 3 миллион бюллетень ашып калат. Аны кайрадан баягы ГАИнин коштоосунда вооруженный аны кайра бул жака алып кел. Кайра эсепте. Аны жок кылуу. Эсептеп алып анан жок кылсат. Ошо да аны жок кылуусу. Себеби Кудай сактасын, эртең бир бюллетень бир жерден чыгып калса, эртең эл наразы болот. Көрсө булардын бюллетендери бир жерде жатат турбайбы депчи. Жакшы, азыр эми мен түшүндүм. Мунундо азыр бир эме 700-800дү тейлей алат. Мунун ичиндеги кагаздын запасы ошол 200-300гө жетеби? Ошон жок. Бул жерде 2000, 3000, 5000ге жетет. Сөз жок. Мисалы 5000 адамды тейлей алат, бирок убакыт жетишпейт да. Аны түшүнүп атам, бирок мунун ичинде кагаз, анан баягы оңойдо мына мен көрсөтөйүн. Мына рулон. Мисалы рулон түгөндү дейлик, башкасын алдык. Салып коёбуз. Койдук. Жаптык, болду. Канча мисалы 10-15 секунд. Ачтык. Мисалы кагаз түгөндү дейли. Алдык, рулонду койдук, жанысын. Жаптык, дальше. Өзгөчө бир компетенциянын да кереги жок экен да, жөнөкөй даярдык менен. Ушул да. Бул баягы бир адис болушунун кереги жок да. Ошол анан кийин мисалы азыр свет маселеси чоң туруп атат. Мен дагы ушул областтардагы президенттин өкүлдөрүнө, Ош, Бишкек шаарынын мэрлеринен суранып кеттим. Тиешелүү министрликтерден суранып кеттим. Ошо электр энергиясын үзгүлтүксүз камсыз кылып бергиле. Анан интернетте. Эми мисалы ар кандай ситуация болушу мүмкүн да. Свет өчтү дейлик. Генератор керек да. Мисалы ошол генератор жетпей калды. Кандайдыр бир себептер менен генератор менен камсыз кыла албадык. Ага биз кошумча мондой батареяларды алганбыз. Мисалы азыр кааласаң, мен азыр светти өчүрүп, все равно шайлоону өткөрүп берем. Муну алдык. Бул 2-3 саатка жетет. Светти оңдогуча же генераторду алып келгиче. Экинчи маселе дагы кээ айтат, интернет өчтү дейлик. Мисалы свет жок, генератор жок, интернет жок. Эмне кылабыз? Мына модем, интернет билесиңер да. Азыр мисалы кааласаңар, мен мына интернетти дагы өчүрөм, светти дагы өчүрөм, генератор дагы жок, и шайлоону өткөрүп бере алам да. Ал кандай болот? Ал кайрадан эле ошол энергия кубаттуулук ушул
мына батареядан берилет. Бирок бир бул жерде белгилеп кетчү нерсе, элге дагы түшүнүктүү болуш керек. Аралыктан добуш берүү, анда биз камсыз кыла албай калабыз. Баягы Нью-Йорк, Америка, Бишкекте, Турцияда, Россияда жүргөндөр, биздин жарандар. Анда бир гана катталгандар гана болуп калат. Ошол шайлоо участкасындагы шайлоочулардын тизмесинде турган жергиликтүү эл гана шайлай алат да. Бирок ошону менен биргеликте биз көпчүлүк элге мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Бул эми аракеттер. Бирок ошол мамлекеттик кызматкерлерден, жетекчилерден мен суранып кеттим. Ошол свет үзгүлтүксүз болсун, анан интернет камсыздык бергиле. Ошондо Кудай бурса биз пландаштырылган иштер максатка жетет деп ойлойм. Техникалык жагынан азыр мен сурайм деп аткан нерселерди дээрлик өзүңүз даярдыгыңыз жакшы экен. Берип салдыңыз уже жоопторун. Менде башка суроо деле жок. Азыр анын үстүнө менин шашканым мынау батарейкам өчүп калат азыр. Ошого чейин бир аз эс алдырып албаймынбы? Анан кийин кайра улантабыз десеңиз, менде маселе жок. Проблема жок. Болду. Кандай суроолор болсо, болду. Алабыз. Заряд алдык. Анан уланта берели, Ооба. Тынчтык мырза, баягы сиздин азыр мына жерде орун басарларыңыздан дагы сурадым. Жанагы кече бир олуттуу бир кайрылуу болду. Биз көбүз куудул деп ар түрдүү мамиле кылышыбыз мүмкүн, жанагы Жамбыл Камчиевдин кайрылуусу боюнча. Мындай карасаң жүйөлүү дагы жагы бардай. Анан ошого сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Негизи кандай кабыл алынды? Эмне үчүн ушундай кабыл алынды? Баягы миң агитатор, жанагы эме мигранттардын катышпаштыгы дегенге окшогондор. Эми берки 300 боюнча мен биринчиден юрист катары жооп берейин. Мыйзамдын күчтүүлүгү анын аткарылышында. Сила закона в его исполнении дейт. Жогорку кеңеш тарабынан конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизилди, ал күчүнө кирди. Биз аны кынтыксыз аткарууга милдеттүүбүз. Ал эми менин жеке өзүмдүн оюм, миң агитатор бул көп. Себеби жөнөкөй эле тил менен. Мисалы менде мүмкүнчүлүк болсо, мен миң агитаторду алам. Ал үй бүлөсү менен эле добуш берсе, мисалы 5-6 миң болуп атпайбы? Ошол эле учурда, мисалы сенде мүмкүнчүлүк жок. Ошондо баягындай тең шарт эмес болуп калат да, тең шартты биз камсыз кылган болбой калабыз. Бирок ошону менен биргеликте практика көрсөткөндөй, азыр мына 7-чакырылышта бир-эки жаш депутаттар отурат, акчасы жок, бир да агитатор албай жеңип келгендер бар. Бул кайрадан эле элдин тандоосу. Туура, бирок эми ал шайлоо менен бул шайлоо салыштырганга болбойт да. Туура. Жок, мен негизги мына жыйынтыкты айтам да, эгерде эл каалабаса, миң агитатор алган учурда дагы добушту бербей, алар жактырган талапкерге берип коюшу мүмкүн. Бул теоретически четке кага албайбыз да, мүмкүнчүлүк бар, анан практикада дагы болгон нерсе. Ошону бул менин жеке оюм, аны азайтыш керек же мурунку калыпка келтириш керек. Мигранттар боюнча деле кийинки мына азыр ошо практиканын негизинде мына тажрыйбаны көрүп, кийинки шайлоого дейбизби же мына шайлоодон кийинби бизде бир-эки ойлор бар. Ошону дагы биз сунуштайбыз. Ал эми 300 миң сом боюнча бул кайра эле мыйзамдын талабын биз аны аткарганга милдеттүүбүз. Менин жеке оюм ал туура эле. Себеби 300 миңдин азыр 300 миңдик жанагы эмне деп коет? Взностун төлөнүшү ал туура. Менин жеке оюм боюнча бул эми мыйзам талабы биринчиден, анан жеке оюм боюнча туура эле. Себеби кайра эле жашоо турмуш көрсөткөндөй, мурда мен практикадан алам тажрыйба. Мурда 100 миң болгондо талапкерлер катышып, 100 миң төлөп, анан башка күчтүү талапкерлер менен соодага барчу да, соодалашчу. Анан эми элестетип көрсөңөр, канча деген көп толгон токой жумушту Борбордук шайлоо комиссия аппараттын кызматкерлери аткарат. Анан баягы 100 миң төлөгөн бир күчтүү кандидат менен сүйлөшүп, аны менен кандайдыр бир келишимге келип, анан бизге келип бир 200 сүйлөм сөз менен мен баш тарттым деп коет. Канча деген жумуш, канча деген ооракерчилик. Ошон үчүн бир жагынан бул тарбиялайт 300 миңчи. Ананда депутат болом деген адам бир аз
жооптураак мамиле кылат деген ойда. Анан эми мен түшүнөм, баягы 300 миң жок дегендер, бирок эми ошол эле учурда эгерде баягыда элде ишенич болуп, өзүндө ишенич болсо, депутаттыкка баран ишенич болсо, анда тууган уруктар, жакындар деле колдоп коет да 5-10 миң сомдон кылыпчы. Эл өзүнүн баягы көрмандары болуш керек дейм. Эгерде акчам жок барам деген кишинин, демек көрманы болуш керек, ошого жараша. Колдоочусу болуш керек го дейм. Мындай мисалы бизнестин проблемасын айтам дей турган болсо, балким бизнесмендер кайрымдуулук кылабы дегендей. Эгерде мисалы эмне дейм, пенсионерлердин проблемасын айтам десе, пенсионерлер колдойбу? Мисалы илимтарың эле өзүңүн айылың. Мисалы туугандарың. Мисалы баарды топтолуп туруп ыдырыз, сени биз колдойлук, бар дейди. Сен айтасың, мен акчам жок. Ошондо эле 100 сом, 200 сом, 500 сом кылып эле топтоп берет. Кааласа. Бул мен мисалды айттым да, ойго келген мисалды айтып койдум. Бул негизинде менде суроо деле жок. Анан өзүңүздө айтам деген мындай маселе болгон болсо, айтсаңыз болот. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен суранып кетет элем да, биздин ушу элибизден ушу шайлоого келип беришти. Мисалы биз ал кандидатка, бул кандидатка добуш бер дегенден алыспыз. Ушу жүрөгүнө жаккан, алар жактырган талапкерге добуш берсин, бирок сөзсүз түрдө ушу шайлоого келип, жарандык позициясын аныктап, белгилеп кеткени. Анан мына сыртта жүргөн биздин жарандарыбыз, мына аралыктан добуш берүү системасын киргизген негизги максатыбыз ушул биздин жарандарыбыздын конституциялык укугун камсыздоо максатында түзүлүп аткан бул мүмкүнчүлүктөр да. Ошого сураныч шайлоого келип беришсин. Болгондо дагы азыр ооба, рахмат. Анан болгондо дагы азыр шылтоо жок дейм, келбей койгонго. Мисалы, мен азыр Бишкекте элем, ошко бара албайм, дей албайсың. Мен азыр Россияда элем, мен Кыргызстанда эмес элем, дей албайсың дегендей. Анан каалаган шайлоо участкасына. Ооба, каалаган шайлоо участкасына кирип, ошол жанагы паспорту жанында болсо же телефону жанында болгон болсо, катталган болсо, боло берет. Ошо өзүнүн демек шылтоо жок дейм, мындай шайлоого катышпай койгон. Бир гана ушу келип эле берсин. Ушу каалаган талапкерине добуш берсин, ушул. Биз мурда баягында консулдук учеткө каттоого тур, арыз жаз, анан биз сени текшерелик, анан сен келип кет. Жок. Форма 2 жок. Ушу шайлоо күнү 3 документтин негизинде каалаган ушу 3 документтин бири менен каалаган шайлоо участкасына келсин, бюллетенди алсын, талапкерге добушту берсин. Биз рахмат дейбиз да. Шайлоонун тазалыгына кепилдик Кудай буруса 100%, эч кандай күмөн болбош керек, эч кандай манипуляция, же бирөөнүн кызыкчылыгы, же бир билбейм эми, эч нерсе болбойт. Мына өзүңөр көрүп атасыздар, Кудай буруса бул мүмкүнчүлүк Кыргыз мамлекети, Кыргызстан келечекте мындай бир жогорку тепкичке чыкканга, эл аралык деңгээлде аброюн мындай көтөргөнгө бул азыр мүмкүнчүлүк. Бир гана дагы суранам. Ушу элибиз келип берсинчи, биздин эң чоң көйгөй бул катышуу. Катышуу өтө төмөндө бизде. Ушу келип берсин. Рахмат. Сиздерге дагы ийгилик эми, аман эсен, тынч, таза өткөрүп алыңыздар. Рахмат. Ийгиликтер болсун, Кудай колдосун. Негизинен даярдыгыңыздар жаман эмес экен. Аракет кылып атабыз. Ушул Кудайдын колдосу менен. Ийгилик анда, рахмат кабыл алганыңыздарга. Азыр так. Эжеке рахмат чоң. Так, азыр эми көрдүңүздөр. Чынын айтканда техникалык жактан маселе жок экен. Мен ынандым. Анан дагы бир ушул жерден ынандырып бир нерсени айткым келет да, мисалы кээ бир учурда мен адамдар менен сүйлөшсөм айтып калышат, ыдырыс, шайлоо, мен баары бир ишенбейм дегендер бар. Анан неге ишенбейсиң десең, айтат да, эми кантип ишенесиң, эми аппараттар нерсе кылып койсо болот, тиги бу дешет. Анан мен айтам, биз каалайбызбы, каалабайбызбы, жанагы участканын ичи тазаланды кайла. Бирок сыртта жанагы сатып алуу башка маселе, ал өзүнчө маселе. Эгерде шайлоонун ичи тазаланбаса, участкада тазалык жок болсо, борбордук шайлоо комиссиясында тазалык жок болсо, анда сага келип бир кийилтейген эле кандидат
ошончо аброю менен, ошончо акчасы менен келип, анан ошончо кадыры менен келип сага алып койчу мына 2000 сомду дебейт болчу да. Ага эмне зарыл келиптир, андан көрүп келип Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы менен, мүчөлөрү менен, участкалык шайлоо комиссиясы менен, аймактык шайлоо комиссиялары менен сүйлөшүп эле мурдагыдай кылып туруп эле акчаны ошолорго берип койбойбу? Анан алар акчаңа жараша сен каалагандай кылып, мынтип жөн эле каалаган цифраны жазып берип койбойбу? Десең, ал жагы бар, бирок баары ишенбейм деген адамдар бар. Эми баары ишенбесең, анда айла жок. А бирок мен оюмча ошол шайлоонун баягы участкалык шайлоо комиссиялары негизи эле могу техникалык жагы тазаланганы үчүн анан адамдар барып, да керек болсо президенттикке коюп аткандар барып, айрыкча жана Сооронбай Жээнбеков шайлоого баратканда кандай болду? Ошондо мисалы акча жөн эле суудай аккан го, билебиз го ошону. Ошолор мисалы силерге акча бергенге зар беле. Эгерде мына жакта шайлоону бул жактан эле чечип кое турган болсо, силерге акча таратып не зарыл келди аларга? Ошончо акчаны андан көрө башка муктаждыкка иштетсе болбойбу аны? Ошол үчүн мен шайлоонун мына техникалык жагына менде ишеним бар. Аны ачык эле айтайын. Анан эми наркы жагы баягы сатып алуу, анан баягы 1000 агитатор жалдоо, ал уже башка маселе. Аны булар деле азыр мындай мойнуна алып атышат. Эмки шайлоолорду балким өзгөртөбүз. Азыр эми болору болду, жогорку кеңештен кабыл алынды, президент кол коюп койду. Азыр ушул эреже иштеп атат, демек ушул эреже менен кетип атабыз деген логика иштеп атыптыр. Рахмат эжеке, сизге дагы. Кабыл алганыңыздарга рахмат. Жакшы өткөрүп алыңыздар эми шайлоону, таза. Макул. Мен жанагы 300 000 сом боюнча кошумчалап койгум келип атат. Себеби 300 000 сом туура болгон. Менин оюмча. Неге? Хайп кылыш үчүн деле, өтпөшүңдү билсең деле, эптеп баягы КТРден, ЛТРден же ушул телеканалдардан эптеп жанагы орун алуу үчүн деле, анан таанымал болуп калуу үчүн деле, же болбосо өзүңдү потенциалдуу бир кандидат катары калыптандыруу үчүн деле адамдар талапкер болуп кое берчү. Анан эми аны талапкер болгонуңда эмне болот? Сенин берген маалыматтарыңды улуттук коопсуздук кызматы текшерет, Ички иштер министрлиги текшерет, чек ара текшерет. Анан дагы кандай десем, ошо көп бир жумуш болот да, архивтерди бүт текшерип алып чыгат. Алып чыгып, анан ошончо иш болуп атса, кээде жөн гана хайп үчүн бир тыйын кетирбей, бул бекер реклама болуп калат да адамдаргачы. Рекламаны каалайсыңбы? Таанымал болгуң келеби? Анда эшекте иште, бирөөгө жаман көрүн, бирөөгө жакшы көрүн, же болбосо ушундай бир саясий адам болуп таанылгың келеби? Анда ошол жок дегенде 300 000 сомду төлөп кой да, ушунча адамды уура кылып атканыңдан кийин. Анан кийин хайпыңды кыла бер. Ошон үчүн мен муну туура эле деп ойлойт элем. Калганыңыздардын баарыңыздарга рахмат эми. Болгон шайлоого келиңиздер, жана төрага өзү дагы айтты. Баягы эмеси тазалыгы бизден болсун, катышып берүү силерден болсун деп. Келиңиздер, тандаңыздар. Эми жаманбы жакшыбы баары бир жоопкерчиликти бөлүшкөн жакшы. Кийин ошол талапкерлерден доолай жүргөнгө да жакшы. Акмак, мен сага добуш берген элем, ошондо адашкан экенмин дегенге да жакшы. Макул.